жакта. Ал кезде ты можешь подождать чуть-чуть или нет? Чуть-чуть подожди. Хорошо. Ал кезде 10 000, 15 000 насаачылык болгондо СММ курс ачып кетишчи ал кезде. Андан кийин мен улам билимдерди алып, Айгерим Теңерберген, казактардан барып сатууларды окуп, 45 000 болду. Андан кийин 50 000, 70 000 деп ушинтип 4 жыл, 5 жылда опыт өскөн сайын ошентип көтөрүлүп өстү. Но ошол периодто полностью психологияга эле 2 миллиондой акча короттум. Улам окуп, азыр БГУда да окуйм. Ар бир кесип алчу профессия 200 000 тегереги турат. Ошол билимдерди алып, окуп, андан сырткары Настя Пиксиден барып окудум 400 000 продюсирование. Андан кийин Дулат Бижановдон недавно окудум 400 000 личный наставничествосын. Постоянно окуган сайын дагы ошентип чек көтөрүлдү. Но насаачылыкта эмнени үйрөнүшчү кыздар дайыма ушул 5 жылдын ичинде ар кандай нишадагылар келип өзүнүн инстаграмынан курс ачканды үйрөнүшчү, личный брендин көтөргөндү, наставничество ачканды, кээ бирөө продюсерлегенди. То есть именно келгендерде, мисалы үчүн, мына курсу бар же болбосо билими бар, күчтүү эксперттер келгенде, алар өздөрүнүн чектерин көтөрүп насаатчылыктарын ачтырчумун. Курстарын көрүп, тууралап, көрүп, именно контент, жеке брендин көтөрүп, полностью психологиялык тараптан да өздөрү менен иштеп, башка деңгээлде 2 айдын ичинде чыкчубуз. Экинчиси болсо бул курс ачам деп келгендер болчу. Курстарын атышчы. Курс ачам дегенде эле 1000 сомдук, 5 000 эмес, активине карап, деңгээлине карап, билимине карап, инстаграмына карап туруп ушундай курс ач деп өзүм разбор кылып баарын жетелейм да. 10-15 адамды алып окутам дайыма. Насаатчылыкты бир жылда бир 2 жолу, 3 жолу кылам. 10-15 адамдар менен иштешем. 10-15 адамды алып алып, ошолорго катталып алып, полностью өздөрүнүн запросторуна жараша иштешем. Курс ачам десе, курс ачканы жардам берем. Продюсер болом, сенде опытыңды алам десе, новичок продюсерлер келет, мисалы үчүн, полностью опытым менен бөлүшүп, кээ бирөө годовойдо калышат, ошолор менен ошентип иштешем. Үчүнчүсү болсо бул эксперттер. Улам продюсер алмаштыра берип, тажап, түшүнбөйт экенмин, улам эле момундай болуп атам. Мен, мисалы үчүн, сенин бизнесиң үчүн эч ким күйбөйт. Менде эч кандай продюсер жок, потому что мен үчүн эч ким күйбөйт. Мен өзүмдүн командам менен эле иштейм мен. Өзүмдүн команда менен иштеш үчүн мээм иштеп, пландап, бир жылдык планым болуш керек. Кандай контент жаратышым керек, эмне кылышым керек, сотрудниктер менен кандай иштешим керек, кимге кандай сөз айтышым керек, тууган күндөрү, өзүмдүн опытым, плюс эмне кылып мотивация беришим керек, кимге канча акча төлөшүм керек. Мунун баардыгы тажрыйба, опыт. Потому что постоянно команда сени менен өмүр бою болбойт. Улам алмашуулар болот. Бирөө кетет, бирөө келет. Мисалы үчүн рынокто улам эксперт алмаштырып атышпайбы? Улам рынокто эксперт алмаштырып, жакшы эксперт менен иштеше албай и так далее, да. Заткан Жусупова менен биз иштешкенге мына 5 жыл ровно. 5 жыл ровно. 5 жыл ровно. Анан 5 жылдын ичинде көп результаттарды кылдык, бирок мен миллиардтарды таптык деп кейс чыгарбай элемин, потому что экспертим канча акча таап атабыз, эмне кылып атабыз аны көп каалабайт. Кээ бир учурларда чыгарып коем 1 айдык результаттар деп, но 5 жылда моунча миллиард, анан триллиард деген нерсе жок бизде. Мы работаем тихо, молча, акчаны көрсөтпөй эле, именно билимге басым жасап, вот. Көп менмен деген көп наставниктерди чыгардым, именно онлайндагы күчтүү наставниктерди. Наставничествода адамдар личный брендин, именно инстаграмда жылдыз болом, курсумду ачам, насаатчылыгымды ачам, чек көтөрөм. Өзгөчө кээ бир айымдарды караганда эмнеге өспөй токтоп турат дегенде, психологиялык жактан аң сезим менен иштеп, өзү менен иштебейт да. Психологиялык жактан дагы үй бүлөсүндө проблема куча. Тапкан акчасынын баары берекеси жок, топтолбойт акчалары. Хотя инстаграмда жылтырап көрүнө берет, но на самом деле эч нерсе, результат да жок, акчасы да жок, эч нерсеси жок, наоборот минуста, карызда болот. И мындайлар өтө көп. А, Просто
Мен чындыкты айтканды жакшы көрөм. Чындык, честный кейстерди чыгарам. Честный результаттар. Поэтому эмне үчүн мен еще психологиялык тармакта дагы азыр запускдарды жазып атам, эч кандай продюсер жок эле. Потому что мен өзүм команда менен иштейм. Мгм. Продюсер бүгүн бар, эртең жок. А именно өзүң бизнесиң үчүн өзүң түшүнүп, күйүп, бышпасаң, билбейм, туруктуу эч ким болбойт. Акыры өзүң эле жалгыз каласың. Вот, постоянный консультациялар, трансформационный оюндарыма келишет айымдар. 2 саат жандуу 15 000 турат трансформационный оюн. Наставничествого именно Орозодо бизде азыр скидка болуп атат, акция болуп атат. Онлайн тариф 50 000, оффлайн 200 000, бирок 150 000 дароо төлөм аткарганга. Оффлайнда мен өзүм жандуу жолугушуп, без обучения даже жетелеп команда полностью берип, запусктарына жардамдашам, полностью опыттарым менен бөлүшөм. Индивидуальный подход менен десек болот да. Вот. И өзүмдү именно цифровой психология, психология нишасында экинчи баракчама катталсаңар керек, Кундуз Таштанова психолог деп. Психология нишасы өтө күчтүү ниша. Мына биякта бизде постоянно сабактар, Заткан Жусупованын көп көрүп калсаңар керек, көп курстарын. Азыр ошо мен кейс чыгарайын деп аттым элем. Февралда биз канча запуск кылдык. Кыргызстан рыногунда эмне болуп атат азыр? А, Иллюзия саткан жакшыбы же честный путь менен кеткен жакшыбы? Ар бир адамдын өзүнүн жолу болот, өзүнүн өзгөчөлүгү болот. Ошого жараша иш кылып, өзүнүн аракетин кылып иштей бериш керек. 4 сфера менен бирге алып кетиш керек. Акчаны дагы, мамилени дагы, ден соолукту дагы и бардык сфераны. Мгм. Кандай суроолор бар мага? Келиңиздер, суроолор бар болсо мага берсеңиздер болот. Саламатсызбы Кундуз эже? Саламатсызбы? Ооба. Мен өзү көп, почти 2-3 жылдан бери баракчаңызды күзөтөм, отписка болом, подписка болом, ушинтип жүрөм десеңиз. Анан өзүм 5 жылдан бери курсумду чыгара албай жүрөм да. Өзү байерство боюнчамын, вообще эч нерсе кыла албайм. Неге дегенде, мындай жүзүңдү көрсөтпө дей беришет да. Бирок товарларымды өзүм заказ берип, бир эле сайттан эле 70 000 товарды мындай 21 000 алып келем. Жол киреси мененчи. Бул жакта кымбат саткандарын полностью алып келип киргизем, но ошону сатып, ошо баалуулугун жеткире албай атам да. Ошол бул жактан кыйналып, ушундай Атыңыз болуп ким? атат. Мадина, Каякта жашайсыз? Жалал Абадта. Туулган күнүңүз? 29-январь 95 Инстаграмыңыздын ссылкасы бар болсо, Зумдун чатына салсаңыз, бир сыйра көрөйүн да. Курсуңуз жок, сатуулар только товар сатат экенсиз. Точкаңыз канча акча табасыз азыр? Жок, азыр заказ албай кичине неме болуп калып кеттим. Мында 1 жыл болуп калды. Анан кээде крупный заказ түшөт, бир адамдан 15 000, 20 000 заказ түшкөндө ошолорго эле заказына эле жараша 1000 сом, 2000 сом пайда көрөм. Алып берем. Бирок өзүнүн ценасында алып келем да. Үстүнө кошпойм. Азыр канчадасыз ошондо? Не дейсиз? Азыр канча жаштасыз? Азыр 31-ге чыктым. 31. Аха. Товарный бизнесте эмне кылып жүрөсүз сиз? 31. 2 жылдан кийин дыргаякта иштейт экенсиз да, күнү түнү тим эле үйдө токтобой иштейсиз 2 жылдан кийин. Тим эле акчага басым жасап, жулунуп иштеп баштайсыз 2 жылдан кийин. И негизи вы очень адекватная девушка, классная девушка, вообще молодец, понимающая, түшүнүктүү экенсиз да. Товарный бизнесте эмне кылып жүрөсүз? Психология жагабыз экен. Бирок адамдар менен сүйлөшкөндө жакшы сүйлөшөм. Ала байгынтип отношения кылгандачы өтө мындай, билбейм, билип кетебиз да. Анан товарный өзүм деле анча акт деле эмесмин, ошон үчүн жүрүшпөйт окшойт дей берем да. Анча товар сата албайм өзү, үстүнө кошупчу бирлөргө. Сиз адамдар менен мамиле куруп, сүйлөшүп кетип, шуулдак экенсиз. Мисалы үчүн азыр баары отурганда сиз сүйлөп, шуулдап, мындай. Бог любит коммуникацию. Кудай сүйлөшө биле кеткен, жана көкпейт болуп эмес, адамдар менен сүйлөшүп, душманы менен да сүйлөшүп кеткен адамдарды жакшы көрөт да. Анан сизде коммуникация күчтүү экен, хотя сиз обидчивая, хотя сиз такая сомневаться этип жүрүп, 3 жыл, 4 жыл өткөрүптүрсүз, элестетиңиз. 4 жыл, 3 жылбы, канча 4 жыл өткөрүптүрсүз, ойлонуп жүрүп.
Сиз көп 5 жылда. ойлонбосоңуз 5 жыл, элестетиңиз, 5 жылда мен кандай өстүм, сиз 5 жылда дагы эле ойлонуп атасыз, кылсамбы, окусамбы, окубасамбы. Негизи Ооба. Сизди сомнение көп көрөм өзүчү. сомненияга аябай кирип кеттиңиз да. Сомнение это, конечно, мындай да, эми сиз ойлонуп чечим чыгарбасаңыз, конечно, сизге плохо будет. 3 күн эле бериңиз өзүңүзгөчү чечим чыгарганга. 3 күндөн ары уже чечим чыгарыңыз. Жок же да деп. Анан нет дегенден, ответтен көбүрөөк алыс болсоңуз, элге жардам бергенге эле чуркайтып турбайсызбы, амалиңиз жок эле, акчаңыздын деле берекеси жок экен, өзүңүз карызда окшойсуз, энергияңыз да жок экен, дароо действие кылбайт экенсиз. Мисалы үчүн мен азыр там, допустим, мен мындаймын да, мисалы үчүн жолдошумду балконду жыйначы десем, сразу жыйнаганын каалайм да. И мен ошондоймун. Кундуз мисалы үчүн Ошко барып ретрит кылалы десе, хоп деп туруп, сразу чийип туруп, звонить этип туруп, мот 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 кылып салам да. А ошон үчүн, наверное, ярастуу да. Анан анализде ойлонуп, болобу болбойбу, күйөөм эмне кой береби деп эле дароо эле монтип кете берем да. Вот вам нужно, мен эми түшүнүп атам сиздин мээңиз сомнение болуп атканынчы. Но сомнение и так энергияңыз жок экен. Но энергияңыздын баарын и так эле ойлонуп атып, сомневаться этип атып, ошонун баарына слив кылып атпайсызбы сиз? Поэтому вам Ооба, нужно азыр өзү да, орозонун башында семейный проблемада болуп кеткен үчүн дагы өзүм төркүнүмө келгем да. Анан ошого дагы кичине ойлорум бир жерде эмес болуп, анан сизде консультация болот дегенге эле сразу кире калгам, көптөн бери көргөн үчүнчү. эме да, товарныйга эмес, макул, товарный кыла бериңиз, байерство боло бериңиз, байер боло бериңиз, товарный бизнесте акча таба бериңиз, но өзүңүз детский позицияда экенсиз да, кичинекей кыздай болуп, мен буяктамын, буяктамын, ошон үчүн майда акчаларды кармап жүрөсүз да, өспөйчү. Өсүп чоңоюңуз, чоңоюш керек, өсүш керек. Взрослый позицияда болсоңуз, мисалы үчүн, думаете, у меня нет проблем, у меня куча проблем тоже, постоянно проблемы. Ал проблемалар мен үчүн проблема эмес, бул задача, тапшырма, или как сказать, задача. Ал задачаларды жазам и аткарам. Чием, муну чечем, муну чечем, муну чечем. Чече албаганда албетте Кудайга коесуң, но колунан келишинче ал тапшырмаларды надо решать. И вы тоже должны это делать. Но вы нытик, нытьего, сизге акча курс ачып, Инстаграмдан жакшы бир хотя бы 50 000 таап баштасаңыз, андан кийин 100-150-гө көтөрүлө аласыз. Азыртадан баштап психологиялык тараптан курстарды окуңуз. Кааласаңыз менден окуңуз. Буюрса апрелде Ошко барам. Жалал Абадка бара аламбы, бара албайм билбейм, өмүрү болгон эмесмин. Но Жалал Абадка да барганда дагы жолугушуу, трансформационный оюндарды в первую очередь өзүм окуучуларым менен өткөрөм. Дальше получается, да, именно эми мен азыр айта албайтам, Zoom'да айта албайм, потому что менде презентация болот жакында. Психологиялык тараптан бир нерсе презентация, чоң презентация өткөрөм. Но в любом случае, ушунун баардыгын монетизация кылып, мен азыр Инстаграмыңызга киргенде, мен сизди Инстаграмыңызда блог алып барып, айылдык блогер болуп, жолуңузду салынып алып, тиги азыр эмне мода болуп атат го, кыктарды ары кырып, бери кырып, корош шыпырып блогер болуп атканыңызды көрөм деп ойлоп атам. В любом случае, Инстаграм личный бренд, подписчик топто жөн отурбашыңыз керек болчу. Инстаграмыңызда подписчиктер бар, аудиторияңызды топтоп атасыз, жөн отурган жоксуз деген ойдомун. Жаш экенсиз, 1 жыл окуп, тынбай психологияны 1 жыл окуп баштасаңыз деле келечеги кең да, именно ошол тарапта жакшы боло аласыз. Сатууга күчтүүсүз. Жакшы эме товар сатууга продюсер болуп, өзүңүздү эмес, башкаларды чыгарганга кыйын экенсиз да. Башкага өзгөдөй күчүм бар деген ошо сизсиз. Миссиябыз экөөбүздүкү бирдей экен. Бирок өзүңүздү унутпаңыз. Самый лучший вложение это в себя. Бүгүн эксперт аласың, түнү бою кечке прогресс жазасың, анын баарын бүт, мына мисалы үчүн бүт баарын кыласың, анан эртең менен туруп алып ал жакпады же бир нерсе сүйлөнсө неблагодарный деп разрушение болосуз. Ошон үчүн өзүңө вложение кылган плюс. Сизге билим жетпейт, энергия жетпейт. Сразу действие кылышыңыз керек. Сразу действие кылып, билим алып,
энергияңызды көтөрсөңүз эле мощный акчалар келет. 95 болгондо 30га эле чыгып калыптырсыз, но я чувствую, что элементы детской позиции у вас есть. Элементы детская позиция болуп атат. Сиз өзүңүз эмне деп ойлойсуз? Вы согласны с этим? Өзүм чындап ойлорум көп. Бир сразу чечип кетпейм да. Шап тобокел кыл дейт го, Аллага сал, бул жагын кылат дегенде кыла албайм да. 5 жыл өтүп макул, эми 3 ай ойлонсоңузго макул демекмин. 5 жыл ойлонуп жүрүптүрсүз, элестетиңиз. 5 жыл. Бирок көп неме кылдым. Сизди көп анализдедим. Даже окуушуларыңызга дагы кээде немесине кирип калам да. Кunduz эже Алия деме бар эле го. Кечээ жакында эле 7 күндүк немесине катыштым. Ошол дагы О, айтты, мен Кундузда окуганмын деп айтты да. да, Что 2 жыл окуган наставничество. 2 жыл ооба. наставничество окуган, да, молодец. Я же говорю, я всегда горжусь. Күчтүү топторду чыгарам, да. Просто 4 жыл мурун психологияга келгендигимде мындай көп кетип, акча баардык жакты, үй бүлөнү дагы баардык сфераны бирдей алып кетип. Эгерде ошол 4 жыл мурун психологияга келбесем, мен анда точно ажырашып кетмекмин. И акчанын үстүнөн куула алмакмын. Но я баардык сфераны стараюсь. Эмени дагы акча, карьера, мамиле, Затхан Жусупова менен birге иштешем. Андан кийин э, Андан кийин ошо ден соолук, үй бүлө, балдарга болгон мамиле баардыгын бирдей алып кеткенге аракет кылып келатабыз. Но вот сүйүнгөнүм психологияга убагында келип алганым. Азыр БГУда окуйм, магистратурада. И психологияга улам барып, цифровой психологияны 6 күндөн окуганга, Дубай, Турцияга чейин барып окуганга, ар сайын окуп барыш 200 000ден турду. Но мен бул билимдерге өкүнбөйм. Психология бизге дайыма керек болот. Ошон үчүн акча болуп, бактысыздык болуп, кыжаалаттык сезим болгуча баардык тараптан өзүбүз менен иштегенибиз жакшы. Так. Кандай суроолор бар? Дагы кимде кандай суроолор бар? Мен азыр кызыма чай жасап коеюн. Мен берейин, Саламатсызбы Мурзайым. Мгм. Мен дагы ошол эмеде Кытайдан товар алып келип сатам да, анан бирок такыр эле масштабка чыга албай жатам. Эмне көп нерсе баштап көрдүм, өзүмдү таба албай атам да. Кытайдан байыр болуп товар алып келип сатам. Анан психологиядан уже карантинден бери психологияны окуйм. Анан азыр болсо финансовый грамотность боюнча курс жазып койгом. Ошону алып чыга албай атам да. Күндө эртең деп эле ар нерсени шултоо кылып эле курсум даяр, бирок чыга албай атам. Инстаграм баракты ачып койгом. И эмнегедир бир убакта эле көп 4-5 ишти кыла берем да, всегда. Мисалы, азыр Инстаграм алып барып атсам деле 3 баракчаны алып барып алам. Бир курсту окуп атсам деле 2-3 курска жазылып алып окуй берем. Байер болуп атсам, дагы башка жумушту кошуп алып, шылып ушундай бир убакта 3-4 жумушту алып анан бирөөсүн дагы аягына чыкпай эле кайра башынан баштап элечи. Монтип вроде бы келатам, анан кайра эле артка түшүп калам, кайра баштайм. Ушундай да. Анализ жок экен да. Өзүңүз сурооңузга өзүңүз жооп берип, үч ишке сразу кирип алып, расфокус болуп, бирөөсүнө да натыйжа бербей, анан финансовый грамотность боюнча курс жазып койдум, бирок сата албайтам депчи. Вот чем отличается кыргызский рынок. Анеля, чай. Кыргызстан рыногу. Орустар мындай да. Мен сабакта отурат элем, Нурсултан. Мондай кандай үчөө алайынбы бирден? Жок, мага бирди, кыздарыңа отдельно. Ошо Туулган күнүңүз качан? Атыңыз ким? Альбина. 89-22 май. 22 май Ошо 1900. өзүм күчтүү тарабымды билбей атам да.
өзүм ойлойм, что жакшы сатам деп. Анан мындай миссияңды тап десе эле мен сабак беришим керек болуп чыгат да. Эме да, мен таң калып атам да, финансовый грамотность боюнча сабак жазып койдум деп атасыз да. А сизде билим барбы финансовый грамотность боюнча? Кимдерден окудуңуз эле? Сертификат барбы? Финансовый грамотность боюнча курс жазыптырсыз. Ага. Ооба, ошо карантинден бери окуп келатам да, негизи башында психологияны окугам, мамилени, андан кийин финансовыйды окудум, анан эмени, товарный бизнести. Мгм. Ошол 3 тармактан постоянно билим алып, курстарды сатып алып окуп турам да. Мындай да, мен баарыңарга мындай айтып коеюн да, негизи психологиялык курстарды 1000 сомдук, 2000, 3000, 5000, 10 000дик курстарды өзүңөр үчүн окуйсуңар. Ал тараптан психолог болуп чыкпайсыңар да. Психолог болуп чыгам деп анализ кылып көрсөңөр, курстар канча турат экен? 200 000 турат, казактарда 300 000, орустарда 150, 200 000, бирок диплом, сертификат беришет кадимкидей. Плюс Кыргызстандын закону боюнча 1-2 жылдын ичинде это вступит. Эмне үчүн мен барып мен университетте окуп атам БГУда? Эмне үчүн окуп атам аякта экинчи курста контракт төлөп уламыз эме барып ошолорду да? Потому что это диплом, государственный диплом психолога. Мгм. По-любому керек да. Анан эгерде сизде действительно сертификат, психология тармагында 1000 сом, 5000, 10 000дик курстарды сиздер өзүңүздөр үчүн окуп атасыздар. Өзүңөрдүн абалыңар менен иштеп. Анан ошонун негизинде эле курс жазып алган бир чети туура эмес. Сөздүн ачыгы да. Я буду как есть говорить да. Мгм. Сизде ушунчалык максаттар көп экен, башыңыз айланып калабыз экенсиз да. Эмнени кайсыл эртең менен туруп алып 5 мүнөт тамак жасай калып, этти турай калып чуркап барып бир сабак жаздыра калайын. Кайра чуркап келип пиязды турап үйдү жыйнай калайын. Бир сабак көрүп койдум дагы, чуркап барып кайрадан муну сиздин абалыңызды описывать этип атам. Сиз ушундайсыз. Эртең туруп алып, куча у вас всяких мыслей, куча всяких. Но и бир дагы результат болбойт, потому что у вас расфокус. Чака чуркап барып этти турай калып, чуркап келип бир сабак көрүп, бир сабак жазып калып, чуркап барып пияз тура калып, эми бул эмне деген да? Мисалы үчүн да, это со стороны посмотреть, это расфокус. Расфокус. Сиз деген эч качан на всех стульях 10 стулда никогда не сможете усидеть. Кыргызчасы 10 стол турса, сиз жалгыз ошо 10 тең отура албайсыз. Тиги отура калып, буга отура албайсыз. Бирөөнү тандап, ошону кечке надо точку бить. А сиз Ошо тандай ошондойсуз. кайсынысы маё экенин билбей атам да. Же сатуу, товар менен сатып кетишиң керекпи, же болбосо сабак берип курс, ошо сатуу боюнча деле билимим бар, эмем бар, опытым бар, ошону Сатуу бөлүшсөк. менеджер курсун ачып алсамбы деп койбойсузбу? Эртең Бил- сиз айтасыз, вообще. мен деген телесный разборду үйрөнөм дагы, ПФРду үйрөнөм деп чыгышыңыз мүмкүн. Ошо ушинтип баардыгын эле монтип ала бергим келе берет да почему-то. Надо успокоиться. Баардыгын эле үйрөнүп, баардыгын эле билип алгым келе берет, но это просто накопительный эле процесс, кечке каплю да. Не надо так делать. Мисалы үчүн мен азыр чуркап барып пластический хирург болом деп медицинаны окуп, анан чуркап барып мен таргетолог, чуркап барып мен мобилограф, чуркап барып мен швея, чуркап барып мен булмун деген болбойт. Это несерьезно, во-первых. Анан поэтому да, ясный перец, что сиз сүйлөшүңүз керек, өзүңүздүн эмеңиз менен кетишиңиз керек. Но вам недостаточно твердых знаний. Твердых знаний недостаточно, четких знаний. Барып четко, допустим, финансовый грамотность окуйм, финансовый аналитик, финансовый эксперт деген билим алып, болбосо продюсер болом, продюсерликти окуйм, четко сертификат алам, полный үйрөнөм, ушундай кетем. Же болбосо там только байер болом, бир направление менен кетишиңиз керек да. Анан, потому что результата не будет, расфокус болуп, 3 баракча. Биякта мен 2 баракча менен расфокус болуп атам, 1 баракчага вообще чыкпай калып атам. 3 баракчага как можно успевать? Так нельзя, невозможно. Никогда андай болбойт да.
мен дагы бир жолу айттым, сизге энергия жетпей атат. Вы хотите все, как алчная женщина. Это хочу, то хочу, вот это хочу. Надо одно выбрать и ошол направление менен кетишиңиз керек. Мен инстаграмыңызды көргөн жокмун, кандай твердый билимдериңиз бар билген жокмун. Мисалы үчүн мен деле окуп келе жатам, но это не значит, что мен макияжды өзүм үчүн үйрөндүм, анан барып мен визажист боло албайм да чуркап барып курс ачып. Поэтому вам нужно бир направление. Но одно я могу вам сказать точно. Сиз сүйлөп, адамдарга трансформация берип ушул тарапта кете аласыз. А, Чтобы башыңыздагы алдыгы хаос кетиш үчүн денеңиз менен постоянно жашооңузда физика жок окшойт да. Ходьба менен алек болуңуз күнүнө. Полностью өзүңүз менен разбор кылам, полный инстаграм менен тяк бяк иштешем десеңиз келсеңиз болот. Онлайн, оффлайн носачылыкка келсеңиз болот. 2 ай полностью с вами поработаю. Полноценно, чё, как и так далее. Вот здесь, мисалы үчүн, бир адамга разборго бир 2 саат жөн эле кетет. Билесиңер, онлайн 1 сааттык бир адам менен көчөгө келди, Гулиза Ашимова. Тааныть болушуңар керек. Авиабилет боюнча номер 1. 1 саат консультация алып кетти, 6 000 онлайн консультация. Полностью ее разобрала, почему у нее не как что получается и так далее. Оффлайн трансформационный оюндарга келсеңер болот. Насаатчылыкка онлайн, оффлайн келсеңер болот. Мы можем поработать. Единственное, сиздин катаңызды айтып коеюн, это для других тоже касается. Сиз биякта эмеңиз жок, күнөөңүз жок. Бул сиздин энергияңыз ушундай иштейт. Эртең менен турганда эле максатыңыз көп да. Сиз үчүн ошол маанилүү да, упустить возможность. Я уверена, эмки айда даже нейросеть болсо ошол жака деле чуркап кетишиңиз мүмкүн да. Окуп алып туруп курс ачам депчи. Поэтому сиз Вот туруктуу ошо нейросетти да окугам, ютубту да окугам. В общем, ушундай да бардык жагын окуп эле, анан бир жагынан кыйратпай эле. потому что энергия жок. Энергия жок, аны кылганга 1 ай окуп аласыз же ар бирөөнү да кыйратпайсыз да. Ошон үчүн бир жүрөгүмө Мен жаккан ошондо күчтүү тарабым кайсыл жак болуп атат, Кунузай? күчтүү тарабыңыз, вы должны говорить, көп сүйлөйсүз да, токтобой сүйлөйсүз. Ошо сүйлөйсүз, трансформация кылып акча табышыңыз керек. Но билим недостаточно. Өзүңүз менен иштешиңиз керек, дагы билим алышыңыз керек. Но четко, твердо. Я так поняла, что бир 1000 сом, 3000, 4000, 5000, 10 000 тегеректегинде эле курстарды окуп жүрөсүз да, я как поняла. Потому что твердый билим Ой, 2000 окуган жокмун, самый дорогой 25 000 болгон да. ошо я это поняла. Мен сразу аны сүйлөгөнүңүздөн, өзүңүздүн эмеңизден эле байкадым. Андай кылбаңыз, потому что сиз ай сайын улам ар түрдүү курстарды окуй бербей, өзүңүздүн бир эмеңиз менен мындай да бир точканы казган сайын акыры андан алтын чыгат. Поэтому сиз бир направленияны тандаңыз и ошол жак менен кетиңиз. Финансовый коуч десе, анда финансылык сабаттуулук боюнча полный билимдерди алып, ошо менен чыксаңыз болот. Вот, Рахмат. давайте, следующий. Кундуз эже кандай эмес? Кундуз эже. Угуп атам. Мен дагы Үйдө эметкем. отурам да, декреттечи. Мени разбор кылып бере аласызбы? Кайсы жактан кетсем болот? Мен Кандай иш азыр кылсам? Инстаграм боюнча, личный бренд боюнча, потому что у нас бесплатные консультации не по цифровой психологии, именно по личному бренду, Инстаграм, наставничество у нас, наставничество меники по личному бренду, личный бренд, Инстаграм иштетүү, курс ачуу, наставничество ачуу боюнча. Эгерде цифровой психология болгондо, анда ал башка зум болот. Же болбосо аякта бир разборго келем десеңер, онлайнга жазылсаңар болот. Именно цифровой психология боюнча деп атсаңар, анда өзүңөр жеке келсеңер болот. Трансформационный оюнга келсеңер болот. Групповой, индивидуальный, же болбосо онлайн разборгочу, потому что бир адамга 2-3 саат жөн эле кетет разборгочу, Именно курс ача албайм, насаатчылыкка хочу, онлайн, оффлайн, жекече менен иштешүүнү каалагандарга полностью именно запусктар боюнча, онлайн боюнча консультациялар жүрүп атат бизде азыр. Эми кайда, может быть, цифровой психологияны запуск кылабыз.
Бизде бир ай личный бренд, бир ай цифровой психологияга алмак салмак запуск кылабыз. Ошондо ал тарапта болот. Балким ал тарапта жолугушуу болот и так далее. Аха. Дагы кандай суроолор бар? Кunduzду жыйгандай мен дагы мисалы в общем буга чейин көп көргөн эмесмин да. Мыналы Инстаграм менен ушул азыр жана эже айтып кетти го мен Пиндодо менен деп. Мен дагы ошол боюнча товар алып туруп мындай эми интернет менен сатып көрөйүн дегем да, себеби үйдө эле отурам. Мисалы үчүн күйөөм сыртка чыгып иштеген дагы макул болбойт да. Өзүм иштеп мындай кантип жайылтсам болот ошол нерсени. Инстаграмыңыз барбы? Жөнөтсөңүз жана твердый билимдериңиз барбы? Элде эмнени үйрөтө аласыз адамдарды? Ben олор жөнүндө ойлонуп көргөн эмесмин, бирок кандай десем, Элге кандай пайда бере аласыз? Элге пайдалуу болсоң, эл аркаңан чуркап келип акчасын мен кой, алчы менин акчамды, пожалуйста деп очередьте болот. Сен ушунчалык пайдалуусуң. Ар бир адам өзүнүн выгодасын карайт. Ар бир адам сен адам катары пайдалуу болуп, билим күчтүү болуп, адамга пайдаң болсо, Баткенденсиң, Баткен тааныбасам да, Баткенби, Италия, Америка адамдар өздөрү акча салат, мен аларды тааныбайм. Демек өзүбүзгө суроо беришибиз керек азыр. Мен элге кандай пайда берип атам? Ошол эле учурда, мисалы үчүн, атыңыз ким сиздики? Шахзада Шахзада, каяктан чыгып атасыз? Бишкектен. Туулган күнүңүз? Азыр Кunduz айым бул эме тиги мен адашып эле эметип алыпмын. Мен сизде биякта менеджер болуп иштейм, ошол боюнча эле азыр мына биякта сурасам мен түшүнбөй эле сизден сурап алыпмын. Эгерде сиз именно ошол жактан чыгам десеңиз, анда я вам всем рекомендую. Менеджерсиңерби азыркы учурда или и так далее, да? Вам всем нужно развивать Инстаграм личный бренд. И в любом случае набирать подписчиков. Потому что бүгүн силер менеджерсиңерби, бир жылдан кийин бизнес-леди болосуңарбы, все равно Инстаграмыңарды иштете бергениңер өзүңөргө эле польза. Мен суроо берсем болобу, эметпи? Болот. Атыңыз ким? Менин атым Нурзина. 36-дамын азыр. Анан негизи продюсерликке аябай кызыгып атам да. Анан кийин өзүмө Алия Чойбекованы дагы көрдүм, мындай тандаш керек болуп атат да бир кишиничи окуганга. Анан сизди деле көп күзөтүп жүрөм, сиз да күчтүү деп. Анан бирок менде вообще мындай эч жактан мындай ноль да. Видео тарта албайм, эч кандай мобилограф дегенди түшүнбөйм. Эчтеке билбейм, Инстаграмымда эчтеке жок. Просто обычный эле сүрөттөр. Мен окуй аламбы продюсерликти же вообще лучше не стоитпи деп сурайын дегем. Туулган күнүңүз качан? 6-сентябрь. Жылыңыз? 89-жыл. Мындай да, эмне үчүн мен продюсерлерди штамповать этпейм, потому что 100 кишиден 10 эле продюсер боло алат. Мен аны цифровой психолог катары иши билем. Предназначениясы бул деген каякта продюсерди монтуп алып, команданы иштетип, күнү түнү монтуп, жулунуп иштей алабы? Жок, бул уйкучу, бул психолог боло алат. Бул адамдар менен, бул жандуу адамдар менен товар сата алат. Бул болсо комфортно үйдө отуруп алып момундай кыла алат. Поэтому мен антип чыгарбаймын. Почему я не делаю? Потому что не у всех получится, сөзүнүн ачыгы. Не у всех получится быть продюсером. 100 кишини окутсам 10 эле боло алат да. Анан мен калган 80-90ду нааразы кылып, алардын жаман эмоция да берген акчасы мага кереги жок. Мне это не нужно. Мен хочу дать то, я сейчас готовлю то, что адам ыраазы болот, ошол нерседен өмүр бою акча таба алат, Инстаграмы жок да таба алат. Ошол нерсени даярдап атам. И мен не хочу так, потому что даже мен опытный продюсер катары канча кыздарды, мисалы үчүн, кандай десем, университетке окуганда эле не у всех получится,
Не все смогут, кете албайт, же болбосо команда менен иштей албайт, же болбосо эксперт таба албайт, эксперт менен иштей албайт, характери ал келбейт, же болбосо сатуу болбошу мүмкүн, минус болот, банкрот болот. Поэтому, поэтому я это и не делаю. Поэтому я это и не делаю. А, Боло аламбы, боло албаймбы дегенге сиз өзүңүз чечим чыгарышыңыз керек. Сиз өзүңүздүн жүрөгүңүз менен чечим чыгарышыңыз керек. Маалыматым жок болсо деле өзүм главный чечим чыгарсам болот экен да, э? Биз еще нолдон болуп аткандыктан, ладно еще да мындай кухняга кирип хотя бы сатуу менеджерликти окуп түшүнүп, андан кийин мобилу хотя бы беш господи, хотя бы 5.000 или 10.000 сатуу менеджерликти окуп түшүнүп, аралашып, кухняны көрүп, андан кийин эмне эле тиги хотя бы 5.000 10.000 мобилографту окуп түшүнүп алып туруп анан чоң акчага барып окусаңыз, ладно да. Же өзүңүз эч нерсе мобилографты билбесеңиз, Инстаграм иштетпесеңиз, вообще ноль болсоңуз, калп эле мисалы үчүн мынтип сонун болуп анан сиз бир чыктыңыз, анан 2 айдан кийин, 3 айдан кийин өзүңүз эчтеке иштей албай, эч нерсе болуп отуруп калганыңызга өзүңүзгө это надо или не надо? Сиз өзүңүзгө суроо бериңиз. Вы же мудрая Жок. женщина, но анализиңиз жок. Через Эле все надо ходить деңиз, э? жок, ошо сиз мени таң калып атам да. Өзүңүз Жок, еще мен жалкоо болсоңуз, негизи уйкучу менеджер. болсоңуз, жайкоо болсоңуз, кантип кылган тас? Дисциплина мощный болуш керек да аяктачы. Уйкучусузбу? Жок, уйкучу эмесмин. Эртең мен саат 5те турам мен. Үйдө отуруп алып, комфорттоо жаныңызды бакканды жакшы көрөт экенсиз. Жакшы көп акчаны каалап атасыз. А сиз деген акчага кызыгып атасыз. Сиз андайды акчага кызыгып атасыз. Ошон үчүн хотите вы. Акчага кызыккан үчүн, ошол жакта акча бар үчүн деп ойлоп атасыз да. Любой нишада эмгек по-любому керек болот. Тем более ноль эч нерсе жок болсо, биякта действие, коммуникация, сиз өзүңүз сатып көрүп атсаңыз, сатуу жок болсо, онлайндын кухнясын билбесеңиз, элементарно хотя бы даже сатуу менеджерлик болбосо деле кээ бирөө аракет кылып, мисалы үчүн мен ошентип эгем. Өзүм эле эч кандай продюсери жок, командам жок эле, курсумду жазып алып, өзүм сатып көрүп, таргет кетирип, өзүм консультация берип, өзүм сатып, өзүм куратор болуп, өзүм отвечать этип, өзүм СММщик болгом. Өзүм монтип кулап, жыгылып кулап, айына 5.000 таап, 10.000 таап, 20.000 таап, ошентип көтөрүлгөм да. Это азыр СММщик бар, команда бар килтейген, мобилографтар бар, бүт баары бар. И то мен аны кыйкырып алып чыккан жокмун да, мен мынтип атам, мен кыйратып атам деп. Я не умею так кричать, и не хочу это кричать. Но сиз азыр акчага кызыгып атасыз биринчиден. Хотя өзүңүз ачык айтып атасыз да. Молодец, ачык айтып атасыз. Мен мобилограф эмне экенин билбейм, мен вообще нольдомун деп атасыз. Вот это круто. Вот это то, что сиз признаете, ачык айтып атканыңыз, это круто. Мисалы үчүн кээ бир аялдар бар да, мен жакшымын, мен аябай жакшы аялмын, күйөөм шүмшүк, мен күйөөм шүмшүк, мен жакшымын дегендер бар. Толтура келет алар мага. Сиз мисалы үчүн у вас мудрость есть, заложенная мудрость 6-6. Биздин президент дейт турбайсызбы 6-6. Сизге Кудайым бере берет, эгерде сиз кичине кыймылдап, анан билимди алып койсоңуз, мощно кетет экенсиз да, энергияңыз. Энергии мало, быстро устаете. Им недостаточно у вас знаний, анализа нету, адамдар менен коммуникация кылып, команда курганды билбейсиз. Вам нужно учиться коммуницировать, системага. Боже мой. О, келдиңби? Давай, үйгө кирип атканда чалып койсоң. Кундуз айым, мен да суроо берсем болобу? Так, Нурзина айым, сизге рекомендую акырындык менен анализ жок экен сизде, анализ кылыңыз, анализ. Хорошо, анализ надо включить конкретно. Анализ кылып туруп өзүңүздү карап, айтып атпаймынбы, как оно есть даже. Посмотрите, да, и так далее деп. Так, суроо, да, кимде кандай суроо бар? Суроону мен берсем болобу, Кундуз айым? Мен менеджерликти окугам. Европа эмне жумуш кылат билем. Кайсы эшиктесиң? Все, ага.
Сейчас азыр күйөөм келип калыптыр. Хорошо. Отургандарыбыздын баары эме менеджер болушубуз керек э? Мен дагы менеджермин, башка Менеджерден командада окугам. ошо. Мен дагы менеджерде окугам. Бирок Бирок азыр кече эле иштебей жакында иштей элекмин мен менеджер дагы. болуп иштесең дагы неме го, энергия керек го адамга чалып атканда дагычы. Анан ошого кичине иштебей турайын деп өзүм проблема менен болуп элечи. Алардын настроениясы түшүрүп койбойн деп ушинтип отурам. Эшикке чуркап барып чуркап келип туруп анан алло деп чала калып ошо энергияң кандай болот. Жакшы экен өзү. Кундуз эжени көптөн бери күзөтөм да, баштан беричи. Бир аз бурунга кетип Эми калдык. көрдүм, эми таанып. Бул эже жакшы. Анан неме Алия Чойбекова бар го, ошо дагы ушундан окудум, курсумду ушундан ачырдым дегенде анан билдим да. Ооба, Илдар Алия Чойбекова Кундуз айымына бир эмес 3 жолу келип кайра стажистикадан келген да, окуган. Ошондо Менеджер курсун окусаңар, жок дегенде продюсер болуп чыга аласыңар. Просто эме да, хотя бы да, ошо менеджер кичине мындай да, кандай десем, кичине түшүнүк алып алсаң бир чети жакшы да, такыр эле тупой болуп отуруп алып эле мен азыр макул продюсер болдуң, макул сага отдел продажды бердим дейин. Анан отдел продажды ропту кантип сүйлөшөм, кантип мотивация берем, канча процент берем, сатуу менеджерлерге канча процент берем, биле албасаң анда мындай дупл болуп эле бир айың өтүп кетет да. Это же правда, честно, да? Мен чынын айтып атамбы? Понимание болот. Ооба. Да, я Жана же эме стратегия түзгөндү билиш керек болот да, туурабы? адамдар менен сүйлөшкөндү билиш керек. Эмне үчүн психологияны өзүңөр үчүн аянбай 1000 сомдук, 5000дик, 10 000дикти ойлонбой окугула. Ой, сен миллион жолу билимдүү, илимдүү профессор болсоң дагы адам менен сүйлөшө албасаң, адамды уга албасаң, да хоть сатуу менеджерлерди мотивация кылып, аларды менен мотивация берип, алар менен адамча сүйлөшө албасаң, любой кардар менен сен монтип даже любой жертвадагы аялдар менен дагы сүйлөшүп, өзүңдү набивать этсең, эмне үчүн сетевойдогу аялдар жакшы көрөм, сетевичкаларды. Эй, фу, койчу ошо Фаберликти, койчу десең кулап калбайт алар. Кайра сага жабышып алат. Кайра таарынбайт дагы башкалардай болуп. Кайра айтат сага, кайра чалат, кайра достошуп алат. То есть битый болушуң керек да. Битый дегенде сен психологиялык тараптан, баардык тараптан өзүң ушундай подкованный болгондо уже ничего не страшно болот. Но это чисто моя рекомендация. В любом случае сен акырындык менен өзүңдү өстүрүшүң керек в любом случае. Так, кандай суроо бар мага? Менин суроом мындай болчу да, Кундуз айым берип баштаганда кетип калдыңыз. Эми менде менеджер болуп иштегем, анан кийин кайра кетип калдыңыз. Менеджер болуп иштегем, анан кийин ропа эмне жумуш кылат, эксперт ким, продюсер эмне кылат, ошонун түшүнүгүм сверху бар да. Анан кийин мен өткөндө бир кыз эме экен да, жана эме таргеттен эксперт деп айтсак болот да, таргетти распространение этип бериш керек деп ага продюсер болуп атам да. Жаңы менеджерликте окуп бүтүп эле анан кийин продюсер болуп, биринчи 15 000ден 50 000ге чыгайын деп атат, зарплатам ушундай болсун депчи. Анан думаю, мен стратегияны түздүм, жакшынакай кылып эме кылып. Эми ошо таргетти ким кетириш керек? Ошо эксперт кетириш керекпи же продюсер кетириш керекпи же? Биринчи баягы эме болгондо, тиги сатуу жасап эметкенде баары ошо поровну болот да, эксперт менен продюсергечи. Ага чейин, например, эме кетириш керек да, таргетчи. Менеджерлерди набирать этиш керек, анча керек, ропту да набирать этиш керек. Ладно, ропто өзүм болоюн деп коеюн да. Но эми анын баарына жетишпей турушум керек. Ошого ким эме кылат дейм да. Сиз өзүңүз продюсерликте окуп продюсер болуп алдыңызбы?
Жок, мен башта элек анан ошо менен токтоп калды да, мен ошо билбей, мен тиги кыздан сурагандан эметип койдум да, эми ладно деп сураган жокмун да. Билим жок болсо баары бир көрүңүзбү, өзүңүздө уверенность жок болот, эмне кылам, Ооба. бул эми элементарный суроолорду берип атасыз да, таргетти мен кетиремби Ооба. деп. А мен айтам да, эгерде сиз таргет кетиргенди билсеңиз, силерде и так ал экспертиңиздин деле инстаграм укмуш эмес болсо керек, подписчиктер деле аз. Сторисин канча адам көрөт экен? 20 болсо анда силер монча эле акча таба аласыңар десем, анда силер расходту азайтып баштайсыз. Мен продюсермин, мен расходту азайтамын. Таргетти сиз өзүңүз билсеңиз өзүңүз кетиресиз. Өзүңүз билбесеңиз таргетолог нанимать этип рекламный макеттерди сизге даярдайсыз, офферлерди. Эмне макеттер кетет, кандай сүрөттөр болот, кандай рилске эмне деп сүйлөйт ал. Сиз даярдап бересиз, ал тартат. Аны сиз өзүңүз мобилографияны билсеңиз, анда сизге плюс расходуңар аз болот. Биринчи запускта и так эле анын аудиториясы жок болсо, билими да жок болсо, анда расходду азайтып, расходду көп кылбай, сиз өзүңүз тартып берсеңиз болот. Же болбосо мобилографты нанимать этип, эмне сөздөрдү сүйлөйт, сиз тартып бересиз, жазап бересиз. Мисалы үчүн мына бул эмне таргеттер кетет, бул макеттер, сүрөттөрдүн баарын мен чийип берем, дизайнер жазайт. Менин дизайнерим. Кээ бирде дизайнер менен жасаган нерсе ушунчалык элдер клик баспайт, что мен сториске алып барып туруп эле өзүнүн сүрөттөрүнөн эле офферлерди түзөм. Канчалык оффер күчтүү болсо, ошончолук көп адам келет. Что-то бияка ачылбай атат, но ошол жакта таргетке мына ачылды. Мисалы үчүн макеттер жаза алат биякта мына. Буларды мисалы үчүн мен стористен өзүм эле жазап койгом. Анан эме кылат. Таргеттин акчасы, картасы анын картасына подвязываться этет. Таргетке акчаны ал өзү табыш керек. Сиз бербейсиз аны. И фикс жок, сиз иштебейсиз. Фикс төлөбөгөн, акча бербеген адам ал несерьезный адам. Эртең ал айтат: "Ай, Салима, балам ооруп калды, кайненем келип калды" деп эле сенин эмгегиңди тээп туруп эле басып кетет. Анан сиз выгорание болосуз. Неблагодарная, ах, неблагодарная деп разочарование болосуз. Ошон үчүн фикс жок, иштемей жок. Фикс адам акча бергенде гана мен серьезноймун, мен сен менен иштешкенге даярмын дегендин далили. Экинчиси, акчаны бергенден кийин рекламага акчаны өзү табат кайра. 10 миңби, 20 миңби ал өзү берет. Анын картасы менен акча менен реклама кетет. Анын жүзү кетет. Ал жылдыз болот. Сиз сахна аркасында турасыз. Эмне үчүн мен айтам продюсерлерге, өзүңөрдү унутпагыла, өзүңөрдү чыгаргыла. Эртең чыгып алып туруп тиги кетип калат, сага обидно болот. Сен 1 жыл, 2 жыл ага арнадың. Сен 2 жыл арнаганың сеники жөн эле калып кетет. Өзүң унутпа, өзүң блогуңду алып бар хотя бы блог виде, хотя бы UGS контент виде, хотя бы өзүңдүн унутпай тур дегеним ошол. Анын жүзү кетет, анын инстаграмы жылдыз болот. Эртең экөөң иштешпей калсаң, келген катталуучулар инстаграмдан, таргеттен аны көрүшөт. Ал акча салат. Бирок таргетти сиз кетиресиз, же болбосо таргетолог кетирет. Сиз эч кандай эме кылбайсыз. Эгерде эчтеке акчасы жок, акчам жок десе, анда бар аудиториядан 3-өнү, 5-өнү 50 миңден сатып акча топтоп, ошону кайра вложение кылып, запуск анан дальше кетишиңер керек. Анан инстаграмы да нормальный эмес болсо, охваты эч нерсеси жок болсо, сиз уже туруп алып эле азыр роп анан команда, анан таргетолог деп бир толтура адамдарды нанимать эткен тастада эчтеке акчаңар жок ошочу. Зачем? Сиз өзүңүз роп болуп, өзүңүз кошо сатып, бир 2 кызды алып алып, же өзүңүз кошо сатып, бир 200-300 миң, точкасы канча экен азыр? Действительно эле күчтүү таргетолог бекен. Сиз аны аябай мактап туруп сатып койсоңуз, окуучуларды окута албай калсачы, возврат болсо эмне болот? Ошон үчүн достойный, жакшы экспертти алыш керек. Анан өзүңүздө билим жок Мен болсо, өзүм уверена болуш керек. Сизде билим жок, баары бир уверенность жок болот. Билим жокпу, уверенность жок болуп эле мококтоп эмне кылам, тиге барып, анан буга барып сурап болбойт андай. В любом случае болбойт. Потому что мен это проходила, мен самоучка СММщик болчумун 6 жыл мурун, 7 жыл мурун. И корко берчүмүн да. Таргет 500 сомго кетирип берчүмүн, баракчасын 2000 сомго жазачумун, бир жумага упаковка кылып. И ушу кичинекей чектерди эле аз акча кармачумун. Но барып окуп, өзүмө уверенность алып, наставничество окуп, өзүм курсум чыгарып, наставничество ачып, СММ уже сертификат, даже монтип сертификат алганда, диплом алганда, бул сага уверенность берет кадимкидей.
башың бийик көтөрүп жүрөсүң, мен психологмун деп. Кымбат чек айта аласың, өзүңө уверенность келип баштайт. Поэтому сиз мисалы үчүн билим албай туруп жөн эле продюсер болгон атам деген ал болбойт. Экөөңөр кайра артка кетесиңер. Расходуңар көбөйүп, эчтеке акча таппайсыз, убактыңыз эле өтөт, энергияңыз кетет, и разочарование болосуз. Макул, окуп атып, 2-3 алып алып подопытный кролик кылсаңыз, ладно, еще ладно, да. Кичине азыраак акчага фикс алып. Я тут, например, я в шоке просто, конечно. Я вам рекомендую отучиться. Кундузайым мындай кылсачы, например, стратегияны түшкөндө билем. Анан кийин менеджерге канча кетет, ропко канча кетет, анан кийин тияка канча кетет, ошо канча чыгат, ошо сумманын 50% меники болот. Ошону договор кылып алыш керек да, башында 50% меники болот, 50% сеники болот. Или ошо сүйлөшкөнгө жараша болот да, ошо тапкан кирешени, например, ропко кетет, таргетке кетет, например, таргетке кеткен акчаны да бөлүп чыгасың да. Анан кийин ошондон бүт расходтордон калган сумманы, например, 2-ге бөлөбүз деп, например, сүйлөшсөк, например, таргетти ал өзү кыз кетет, таргет эксперт болуп атпайбы, ошо таргетти кетирем деп атпайбы? Таргет курсун саткан атабыз да. Договоруңуз барбы? Договор барбы? Кагазыңыз барбы? Договор кылыш жок, ошону кыла элекмин, ошону кылыш керекпи? Ошону что-то мен эмеден тияктан окуп атканда ошону что-то эметпей алып турмун да. Бир эле ошону эметпей алдым да. Уточнять этпей. Продюсерликти окушуңуз керек биринчи, опыт алышыңыз керек. Мисалы үчүн мага келген эксперттер, улам продюсер, новичок продюсерлерди алгыбыз келбейт, опыту жок, эчтеке билбейт экен, элементарный отчет бере албайт, акчасынын дайыны жок, не хочу деп келген, улам продюсер алмаштырып уже көңүлү калып келгендер, продюсер мага не хочу, өзүм командам менен иштейм, доходумду өзүм алам дегендерге мисалы үчүн айтам да, новичок продюсер болсо, эчтеке кейси жок болсо, опыты жок болсо, кимди чыгарыптыр, эч нерсеси жок болсо, эмне үчүн 50% алыш керек? Эмне үчүн 50% алыш керек да, суроо. Эчтеке опыты жок, инстаграмы да жок, өзүнүн кыйрааты элек болсо, эмне үчүн 50% сурап атат деген суроо да. А эгерде 300 миңге чейин сатуу жасаса макул 20%, 500 миңге сатуу жасаса макул 30%, 800 миңге сатуу жасаса макул 40%, миллиондон ашса макул 50%. Ошону продюсер чечет экен, демек эксперт менен сүйлөшүп атканда продюсер. Сиз менден азырчы консультациядан менин бир 5 жылдык опытымды, бир курсту сурап атасыз да. Ар бир пунктту сиз билбей атасыз, сурап атасыз. Сиз өзүңүз 2 ай окусаңыз түшүнөсүз. Мынтепчи, билесиз. Ошону Ошо 2 ай окуган канча болот? Онлайн 50 миң болот, офлайн 150 миң болот. 3 ай 6 айга бөлүп төлөө бар. Именно Орозодо болгондуктан 50 миң болуп атат. А так 80 миң турат бизде. Онлайн насаачылык 80 миң, а так 150 миң. 150-200 миң, бирок Орозодо 150 миң. Менеджериңиз ким? Байланышып маалымат берсеңер болот. Биринчиден договоруңуз жок экен. Экинчиден сиз барганда мен 50% алам деп эмес, угуңуз оозунан кандай сөз чыгат экен. Канча процент бергиси келет экен ал? Канча акча менен бөлүшкүсү келет экен? Эксперттер көбү жадный болот. Эптеп чыгып алып туруп, акырын командам түзүп алып сени кетирип коюш керек. Кундузайым, мен деген мынтип сурагам да. Например, канчага мен канчадан А чекитиңер канча, Б чекитиңер канча чыккыңыз келет дегенде, например, 15, мисалы 15 деп коеюн, эмени болсо бир 50 миңге чыксак болот го для первого старта деп ушинти да. Эчтеке акчасы жок турбайбы? 15 миң, 50 миң, это билими деле анда ошол деңгээлде турбайбы анда? Это несерьезно. Хотя бы продюсер болуп бир 300 миңге запуск кылсаңыз, биринчи запускуңузду 300 миң, 200 миң, 500 миң андан кийин кылсаңыз, мен муну түшүнөм, айтам, молодец, экологично жакшы кетип атат. 300 миң кылды, 500 миң кылдым, мынча кылды депчи, мисалы үчүн. Анан эми чистый прибыль, даже чистый прибыль 50 миң, 100 миң, 200 миңге чейин тапсаңыз мощно. Мен биякта мисалы үчүн мастер-класска барып алып, анан мисалы үчүн 500 сом брон кылгандарды эсептеп алып эле миллион деп эмес, чистый акча тапканыңарды
чисто акча тапканыңарды эсептеп атам. Хорошо? Анан тапкан экспертиңиз 50 миң тапсам ыраазымын десе, анда все понятно там. Ясненько. Лучше билим алыңыз, окуңуз, андай жертва экспертке мамочка болуп алып, энергияңызды коротуп, анан өзү неуверенный болуп, анан камерага чыга албай, анан страх болуп, анан окуучуларды алып алып, аларды нормально окута албай, билими начар, аз неме болсо, проблематичный болот. Кийин запуск кылгандан кийин деле 50 миң акыл өкөңөр, 50 миң саттыңар, 1000 сомдон сатасыңар, 5000ден сатасыңар, 50 миңге саткандан кийин ал окуучуларды окутуш керек, татыктуу окутуш керек. Ал окута алабы, окутуп жүрүптүрбү, сабактарды Окутуп жүрүптүр. сабактарды вовремя окутабы, кандай неме, кандай билими бар. Ушунун баардыгы мындай, как вам сказать, азыр мага сиз келип алып, эч нерсе дипломуңуз жок, билимиңиз жок, Кундуз айым меңиз сизге 200 миң, мени психолог кылып чыгарыңызчы десем, мен сизди сонун кылып коос рилстерди тартып, дүңгүрөтүп, укмуш кылып чыгарып кое алам Инстаграмда жылтыратып. Психолог деп. Сизге мондай аялдар келип, мени күйөөм сабады, мени 5 жашымда байкем зордуктаган, атам мени зордуктаган деген аялга жардам бере аласызбы? Билимиңиз барбы деген суроо. Же билими жок адамды чыгарып койгондо Инстаграмдан, билими жок психологду мен чыгарып койсом азыр карма кылып, иллюзия кылып, акчасын алып туруп, 200 миң алып туруп, анан укмуш кылып жалтыратып койсом, ошентип зордукталган 5 жашымда атаман, байкемен, 10 жашымда мени атам зордуктаган деп келген аялга жардам бере албай отурса, анда эмне болот? Мылтык менен ошол туура эмес билимдерди атып аткан аял өзү кармага батат. Бара өзү ооруйт, карма, ал акчасынын баары берекеси жок болот. Зачем анын кереги? Туурабы? Ошон үчүн не нарушая баланс, жашнакай кетиш керек. Сиз жашнакай өзүңүз окуп алып, билим алып алып, өзүңүзгө уверенность болот. Сертификатым бар. Окуп атып алыңыз, ушунчалык продюсер болгуңуз келип атса, 3 эксперт, 5 эксперт алып, фикстерин алып, алар менен үчөө менен деле алып иштешип көрүңүз, такшаласыз. Үчөөнү алсаңыз, бирөөсү слив болот, экөөсү калат. Бирөөсүнүкү может болбой калат, провальный запуск болот. Анда кандай кылыш керек, опыт кандай болот, кантип договор түзөсүз? Потому что билими жок, же болбосо ички кыжаалатта, выгоранияда жүргөн эксперт болсо, анан сториске чыкпай эле азыр мен сени алдым, сен сатуу бөлүмүн ал, мына 100 менеджерди ал мага сатып коет деген болбойт. Өзү сатмайын, балык башынан өзү аракеттенбесе, өзү энергия менен иштеп, өзү дагы аракеттенбесе, эксперт команда сата албайт. Эки тараптан иштеш керек, 3 тараптан, баардык тараптан. Өзүңүздү өстүрүңүз, психологиялык тараптан өстүрүңүз, билим алыңыз, өзүңүздү билим алып дагы өстүрүңүз. Билими күчтүү адам, билими бар адам эч кимге көз каранды болбойт эч качан. Биринчиден, экинчиден, сиздин билимиңиз күчтүү болуп, өзүңүздү акырындык менен продюсерликти макул опыт кылып көрүңүз, карап көрүңүз, сынап көрүңүз өзүңүздү дагы. Балким бара өзүңүздүн продуктуңузду чыгарасыз. Балким эксперттер менен иштеп көрүп, өзүңүзгө опыт алып алып туруп, башка сферага кетип каласыз. В любом случае, Инстаграмыңызды иштетип, личный бренд качать этиңиз, потому что эртең койчу продюсер болбойм деп 3 айдан кийин, 6 айдан кийин, если передумаете, Инстаграм жана подписчиктер сиз менен калат. Товар сатам же магазин ачам, бутик ачам десеңиз, подписчиктер сиздер менен калат. Поэтому в любом случае аудитория, Инстаграм, личный бренд бул сиздин чоң бир момундай күчүңүз деп айта алам. Кимде кандай суроо бар дагы? Саламатсызбы? Мен сурайын деп аткам да сизден. Мага окшоп таптакыр онлайн менен түшүнүгү жок, үйдө отурган айымдар 2 ай окуса продюсер болуп иштеп кете алабы? Колунан келеби ошондой нерсе? Айдай айым, сиздин эмеңиз ким? Атыңыз ким эле? Менеджериңиз ким? Бизде жакында айтып атпаймынбы, даже Инстаграмы жок. Инстаграм иштетпей эле, эч кандай бирөөлөрдү продюсерлебей эле, менеджер албай эле, именно ушул жактан мы готовим продукт деп. Ошол продукт кто ваш менеджер? Меники Адинай го дейм. Адинай?
Да, аха. Негизи кандай десем, ошол продуктка биз готовим. Мен пока азыр айта албайм, потому что Инстаграмда официально презентациясы болот. Ошол нерсеге даярдап атабыз. Сиз ошол жактан өзүңүздү да сынап көрсөңүз болот. Экинчиси, сиз менин акысыз сабактарымды көрдүңүзбү? Воронка, система, Инстаграмда полный. Бирок насаатчылыкка келгенде мен өзүмдүн сатуу менеджерлик курсумду полный берем, продюсер курсумду берем, китеп жана андан сырткары полностью жана вип тарифте полный курстарымды берем, 1 жылга доступ берем. Кааласаңыз, эгерде сиз түшүнүп, мына мисалы үчүн боякта да бир айым, жана Селим айым, кана Салем айым да, вы здесь? Мисалы үчүн 1 жылга доступ берем вип тарифиндечи. Ошол жакта сатуу менеджер курсу бар, продюсерлик курсу бар. Эгерде даже сатуу менеджер курсун чыгарам десе, менин курсумду алып деле өзү эмне көзүнө, жүзүнө, жүрөгүнө, мээсине эмне көчүрө алса көчүрүп алып, өзүнүкүнө под себя жазып алып деле чыгара берсе болот. Пожалуйста, я не против. Продюсер курсун чыгарам десе, пожалуйста, продюсер курсун чыгара берсин. Менде полностью доступ эмне бар, ошолорду чыгарып иштеп алат. Эгерде сиз насаатчылыкка келсеңиз, сиз эң биринчиси эле Инстаграмыңызды тынбай иштеткенди, курс продюсера да бизде менеджер по продажам полностью курстарга доступтарды берем. Инстаграмда туулган күнүңүз качан? 15 март 1989. 89. 15 март 1989. Так. Мощный сатуучу экенсиз, команданы дагы аябай алып кете алат экенсиз. Блин, акча экен да сиздики, только акча экен. Деньги очень сильно любите. Болгону сизге билим эле жетпей атыптыр да. Тынбай курс окуңуз. Ошо мен онлайн сетевой бизнесте иштеп азыр декретке чыккан, аны да чытап койдум да. Жоксо ал жакта командам деле бар бир аз. Инстаграмды деле мындай элдей болуп кийип немелерге катышпай эле биртке иштетип, бир 5000ден ашык подписчигим бар азыр. Анан эми ошо онлайнга кантип чыгышым керек? Өзү онлайнды ойлонгонума 2 жыл болду мен. Онлайн жумуш бар экенин билгениме. Да, билим жетпейт экен кичине, и энергия жетпейт экен. Билим жетпейт экен, энергия жетпейт экен, бирок мощно, аябай Кудайым сизди колдойт экен да. Блин, кичине аракет кылып койсоңуз, мощный хотя бы 200-300 миң айына чыгып алсаңыз, дальше дагы жакшы аракеттерди кыла алат экенсиз. Но знаний недостаточно, поэтому у вас сомнения и страхи. Здесь эмне кылсак болот? Эгерде сиз насаатчылыкка мага келсеңиз, менде сатуу менеджер курсу бар. Ошону эгерде түшүнө алсаңыз, ушундай курс чыгарам десеңиз, пожалуйста, мен уруксат бере алам. Эгерде сиз продюсер курсун чыгарам десеңиз, пожалуйста, продюсер курсун чыгара аласыз. Эгерде жок, Кундуз, мен сатууда күчтүүмүн или гүл өстүрүү боюнча күчтүүмүн десеңиз, ошол курсуңузду чыгарып, улам продюсерлерге 50 миңден 100 миңден бербей өзүңүздү алып кете аласыз. Курс ачканды, системаны бүт үйрөнөсүз. Изаткан Жусупова менен мен 5 жылда ар кандай канча команда алмашты, кандай проценттер болду, кантип нулевой запуск, провальный запусктар болуп, 400 киши адамды топтоп алып бир да сатуу жасабаган күндөрүбүз болгон. Аны эч ким айтпайт, андайларды эч ким чыгарбайт Инстаграмда. Бирок вот этот весь опыт, как это все нужно, как оно есть, я даю окуучуларыма, полностью берем. Без өзүм иштешем, өзүм жеке иштешем, өзүм катталып алып, өзүм полностью үйрөтүп, жандуу сабактарды ушундай өтөм. Ар кандай ситуациялар болот, мисалы үчүн роб кетип калат, внутренний кухняда эмнелер болот, как нужно находить. Вот это все я обучаю, берем өзүмдөн полностью. Сизде күчтүү потенциал бар экен. Сиз үйдө отура албайт экенсиз да, жөн отура албаган айымсыз. Бир нерсе иш кылышыңыз керек. Жөн отура албайсыз сиз, иштешиңиз керек. Жөн отура албайсыз, иштеңиз, потенциал жаш экенсиз. Используйте этот потенциал, күнү түнү иштеген айымсыз, тем более мудрость есть. Мисалы үчүн, ну, я здесь что вижу? Мудрость вижу, деньги вижу большие. Но сизде энергия жок, бат чарчап калып, билим жоктугу, анан мамиледен жабыркайт экенсиз да. Расслабляться не умеете, до конца не доводите дела.
Вот. Билим алыңыз, тынбай билим алыңыз. Обязательно тынбай билим алыш керек, потому что мен ким бола алам деп атпайсызбы? У вас нету 4 цели, нету, у вас нету 7 энергии, нету. Билим алып эле энергияңызды көтөрүп өзүңүз менен иштесеңиз, күнүгө ходьба кылганыңызды стористен көрсөм, вау, круто. Денеңиз менен иштеп атканыңызды көрсөм, вау, круто. Потому что это энергию поднимает. Мисалы үчүн төшөктө азыр жатып башымды көтөрө албай, колумду көтөрө албай атсам, кантип мен у меня очередь трансформационный оюнга хочу 15 000 төлөп, да? Я говорю, я не могу, у меня лежачий режим, у меня дома я должна лежать, үйдө жатышым керек. Ден соолук, то есть ден соолук, предназначение, мамиле, карьера бардыгын бирге алып кетишиңиз керек. У вас очень хороший потенциал, у вас очень хорошая данность, вы денежная. Вы денежная, и вы очень супер бизнеске жөндөм күчтүү экенсизде. Бизнеске жөндөм күчтүү, коммуникация, адекватный, анализиңиз мощный иштейт экен, выгоданы карайт экенсиз. Умеете быть мягкой, хитрой, подстраиваться под людей. Это ваша сильная сторона. У вас все, я прям вижу, все получится у вас. Только знаний недостаточно, и энергияңыз эле. Чарчап эле калып жатып калбасаңыз, а так классно. Вам нужно учиться. Окушуңуз керек, кылышыңыз керек. Психология тарабынан да кызыгат экенсиз. Негизи жөндөм бизнеске жөндөмүңүз күчтүү. Масштабка чыгара аласыз да. Это очень ваша сильная сторона. Чоң Мен дагы рахмат. сөзгө кетейин да. Да, кыздар. Саламатсызбы Кундуз айым? Саламатсызбы? Кутман кеч. Ага. Сүйлөсөм болобу? Да, угуп атам, Борчинай Аманова, да? Вы сүйлөп атасызбы? Да, мен сүйлөп атам. Кандайсыздар айымдар? Биринчиден, мен сиздин 2 жыл болду окшойт. Алтынай эжеке менен оратор чогуу өткөргөн бир коллаборацияңарга баргам да. Эмеде, достукта. Мен чынын айтсам ошондо эчтеке түшүнгөн эмесмин. Угуп кетип калгам. Азыр мына эми түшүндүм да, онлайн эмне экенин. Эми бир аз жалеть этем, ошондо эми кичине аралашып баштасам башкача болмок экен депчи. Азыр эми ушу онлайн тармагына аябай басым жасап эметип атам. Негизи мүмкүн болсо сизге разборго келейин дедим эле. Да, можете через менеджера записаться на трансформационную игру лично. Менеджеріңіз ким? Атын унутуп калдым менеджердин. Барчина эженин менеджери ким? Кыздар, свяжитесь Барчина эже Айзанын менен. менеджер меники. Все, хорошо, ага. Анан Так. негизи консультацияда алайын дедим эле. Азыр өзүм заниматься эткен сферам бул флиппер. Ошол анан онлайнга чыкканда эмнеге басым жасаймын, инстаграмды деле эми эле баштадым. Ошол сиздин советтериңиз мүмкүн. Барчина эже, мындай кылыңыз. Трансформационный оюнга келиңиз, 2 саат, 3 саат жанда отуруп туруп, полностью сизге разборду кылып туруп, эмне кылыш керек полный берем. Эгерде сиз именно флиппинг, если обучение кылам десеңиз, бирөөнү, экөөнү алып алып 100 000ден обучение кылам, өзүм обучать эте алам. Стажым бар, хотя бы 1-2-ні, 3-ні эле өзүм эле сатып эле 3-төн. Айына 200-300 000 өзүм дагы билим берип тапкым келет акырындык менен, основной жумушуман тышкары десеңиз, полностью командаңызды салып бере алам. Или командасы жок эле, 1 айда бир жолу мобилографка барып, мендей болуп, 1 айга вперед контент тартып, Инстаграмды, мисалы үчүн, мен эртеден кечке монтип сабакта отурам, кечке ушинтип эле сабак берип отурам, же сабак окуп отурам. Мне некогда вести сторисы. Ошол учурда сторис менен, СММщик менен кантип иштеш керек. Вы должны это все делегировать. СММщикке канча төлөш керек, кантип ага план бериш керек. Анында сиздин мээ жок флиппингде бакышка эмнени жазат. Сиз ага 1 айга план беришиңиз керек. 1 айга вперед мобилографка барып, эмне рилстерди тартышыңыз керек. Кантип өзүңүзгө адамдарды, ошол жактан эле өзүңүздүн немелериңизди, недвижимостьтарды саткан, объекттерди сатканга биринчиден, экинчиден, эгерде
монтип чоң командага расход кылып анан мастер класс кылып тренинг кылбай эле өзүм эле мынтип консультация кылып коюп эле айына 1-2 100 000ден флиппинг обучение сата алам. Акыл деңгээлим ошол деңгээлге мен действительно могу. Флиппингди мисалы үчүн менин таанышым 450 000ден сатат. Бирөөсү 200 000ден сатат курстарын. Сиз мисалы үчүн мен өзүм эле 100 000ге пока сатып, хочу дополнительно окутуп билим алгым келет десеңиз, ошону системасын салып полностью могу дать вам эту систему. Лично эгерде окубайм, кереги жок десеңиз дагы, не нужно десеңиз, окубай туруп эле экөөбүз можем жума сайын 2 жумада бир жолугушуп, полностью командаңызга салып, полностью я могу вас это обучить на VIP наставничестве, жандуу жолугушуп эле, эч кандай окутуп курстарды бербей эле. Потому что мындай командаңызды полностью выстраивать этип туруп, ошону алып кете аласыз. Эгерде 6 айдан кийин, 1 жылдан кийин кундуз мен даярмын, эми мен 3 айда бир окуткум келет, 20 адамга, 50 адамга десеңиз, анда уже другой разговор. Бирок ошого чейин сиз өзүңүздү такшалтып, момдай иштеп алып, то есть акырындык менен көтөрүлгөн бир чети жакшы да. Дуң болуп туруп анан өчүп калбай, жанагы ырчы лампочка певицалар барго, андай болбойчу. Вот ушундай варианттарын кылсаңыз болот. Жандуу трансформационный оюнга жазылып, ошол жактан консультация алып, полный стратегия алсаңыз болот. Ошол жактан чечсеңиз болот. Хочу 2 месяца лично иштешип, чтобы мне выстроили всю команду деп. Мисалы үчүн, потом мага азыр ошондой запростор көп. Эме деген, курсту окубайм, бирок сен менен жолугушуп полностью командама өзүм деле мындай системага салып бер депчи. Эч кандай продюсери жок эле, өзүмдүн командам болуп, мисалы үчүн СММщик менен кантип иштешим керек, Instagram Ызаткан Жусупованын баракчасын мисалы үчүн карасаңар, тынбай иштеп атат да. Мен ошону чыгарышым керек экен рилстерде. Тынбай иштейт баракчасы. Менин өзүмдүн цифровой психология баракчам тынбай иштейт. Өзүмдүн баракчам тынбай иштейт. 3 баракча тынбай иштейт. Бүт менин мээмен жазалган контенттер. Менин мээмен жазалган прогревтер. Анын баарын команда иштетет, потому что мен колум менен эч нерсе кылбайм. Мен масштабты ойлономбу же колум менен баарын кыламбы? Туурабы? Тем более сиз эч качан сторис жазап, прогревтерди жазап, сиз этим не должны вы этим заниматься. Вы должны это делегировать. Вы должны съемки, монтаж делегировать, барып туруп 1 айга вперед контент тартып, чтобы СММщик это все выкладывала. Даже если вот, да, вы хотя бы 2 в команду должны взять, да. Инстаграмыңызды не только про флиппинг, но и про личность, про себя должны рассказывать и так далее. Какая у вас данность? 24.03.72. 1972? Да. Вообще в флиппинге вы сама флиппер и все, да? Сколько у вас стаж? 1,5 года. Вы сейчас пока, получается, не можете обучать, да? Да. Должно пройти 3 года, да? Да, мне немножко надо набраться опыта, анан өзүм чала-була билип, совесть не позволит кого-то обучать. Да, вы же очень консервативная у нас. И вы миссия 1, которая не подчиняется никому. Вам надо свою команду. Вы не можете слушать кого-то. Вы должны звезда болушуңуз керек экен. Так, вам смотрите, ведите блог. Блог ведите, рассказывайте все про флиппинг. Про минусы, про плюсы. Успешный успех уже не продает, это раздражает людей. Честность, экологичность, как она есть. Рассказывайте об этом, понимаете? Честность, и об этом никто не говорит. Мисалы үчүн, вы скажите там, сколько вам лет? Мне 55, да, или 54? 54 будет вот на днях. Да, мне 54, и я флиппер. И у меня, я 1,5 года в флиппинге. И вы знаете, даже в 53 можно изменить свою жизнь. И когда я зашла в нишу флиппинга, вначале мне казалось, что вот это, то есть такие рассказы. Ушундай эле старителлинг, рилстер кетиш керек. И вы не должны монтаж кылып. Вы не должны, вы не рождены для монтажа. Нафиг вам это надо? Заплатите деньги, 5 000, 10 000. Пусть она сидит рядом с вами, монтаж делает. Набирайте подписчиков. Будьте звездой. Барчынай Аманова деп мен Инстаграмга киргенде популярныйдан миллиондук просмотр рилстерди мен сизди көрүшүм керек. Набирайте, вот 1 жыл, 2 жыл только подписчик набор кылып, личный брендке мощно иштеңиз.
И вот через 2 года, вот когда совесть у вас позволит, когда у вас там уже по документации обучениеден разрешение уже болгондо, азыр уже флиппинг, видите, рынокта уже каждый второй флиппинг обучение баштап атышат, баары 200 миңден. Поэтому алга деле жетесиңер. Но в вашем случае, видите, вы ошол нерсени тынбай Инстаграмдан аябай алып кетишиңиз керек. Анан вы не тот человек, который будет вам нравится өзүңүз чечим чыгарып, өзүңүздүн командаңыз менен каалагандай иштеп. Бирөө келип алып, мисалы үчүн продюсер келип алып сизге мындай кылыш керек, тиңдей кылыш керек десе, сиз аны точно не будете терпеть, да? То есть вы руководитель, вы человек, который должен свою хотя бы мини-команду иметь из 2-3 человек и сама заниматься своими проектами. Я просто бирмин, да, өзүм единичкамын, поэтому менде тупой болсо, мен каалаган результатты кылбаган, мен мечтать эткен результатты кылбаган адам болсо, еще тупой болсо, авторитет болбосо мен үчүн, мен вообще укпай коем, укпаймын. Өзүм чечим чыгарып, жоопкерчиликти алып, командама монтип стратегия берип иштеген айыммын. Ну, потому что я по цифровой психологии такая единичка. У вас миссия один. Вы мудрая женщина, вам везет, деньги к вам приходят. У меня папа 24 төрөлгөн болчу, да, просто. У вас анализ есть, круто. Действий мало у вас, действий мало. Вы понимающая, мудрая женщина, сомнений много. Вам надо болгону действовать и стиль, имидж, коммуникация. Хорошо. Я к вам приду обязательно, Кудай буюрса. Разбор. Да. Надеюсь, на этой неделе получится? Или как? На этой неделе, наверное, нет. На следующей, давайте на следующей, хорошо? Следующее. Что-то я краешком уха услышала, жена. Уйну жоголуп кетти. Что вы болеете, да? Заболели? Или я неправильно поняла? Да, я чуть болею, поэтому и в платке тоже. Ничего страшного, все равно вы красивая. Анда келем, Кудай буйрса. Рахмат чоң, прям очень хорошо стало. Да, спасибо, девочки, извините, если я кого-то там перебила, забила. Все, дальше вас слушаем. Шестерки работают. Она умеет делать комфортные отношения с людьми, умеет делать комплименты, и у нее мудрость классно работает. Мен мына ресницадан, шылактан отказ кылганыма мына уже бир 5-6 ай болду. Кирпикти отказ кылганыма тоже 6 ай болду. Эмне болду? Ресницы, шылак отказалась, ну, потому что намерение на намаз есть. И второе, не хочу, да, анан кирпик чаптасам эле стерва көрүнүп атасың, коркуп атам деген сыяктуу нерселер бар, анан кеп анда деле эмес, просто не хочу, да. Ресницы не хочу, вот это все не хочу, я сейчас даже мындай без тоналки, без ничего, или такая, не буду скрывать, чачым моя, поэтому одела платок, и тепло мне, да. Но видите, 6, мына азыркы айым 6, да, биздин президент 6. Адамдарга комплимент берип, жакшы сөзүн аябай, комфортный мамиле түзгөндү билет. А сага жакшы сөз айтып, комфортный мамиле түзгөн адам дайыма адамдар, мисалы үчүн Барчынай айымдан башкалар жулунуп, на деп монтип үйлөрүн сатса, квартирасын сатса, Барчынай айым сүйлөп, мягко сүйлөп, жумшак сүйлөп туруп эле сатып коет да. Люди будут идти к ней, хотеть покупать. Потому что она умеет строить комфортные отношения и мягкий. Она заходит через отношения, понимаете, через комфортные отношения. Еще и шестерки любят дарить подарки. Адамдар менен именно вот в этом плане, да, когда они это видят. Вот. Так, давайте, кандай суроолор бар? Берейин суроо. Саламатсыздарбы? Менин атым Элиза. Сизден бир кеңеш сурайын деп атам. Мен болсо буга чейин продюсер алып көрдүм. Аны мен жамандабайм, бирок мага үйрөттү, болушунча өзүнүн деңгээлине жараша. Эмнегедир, бирок мен күткөн нерсени ала алган жокмун. Анан ошол бойдон эле дагы эле мен же эмнени баштаарымды, же эмне кыларымды билбей эле дагы эле токтоп калдым да. Анан почему-то рекламадан көрүп калып, анан Адина менен сүйлөшүп, анан бүгүн эфирге киргенге туура келди.
Так, Элиза айым, сиздин баракчаңызды мен көргөм. Мне ссылку отправляли. Сизге сиз өзүңүз продюсер болчу айымсыз. Сиз өзүңүз Инстаграмда жылдыз болушуңуз керек. Популярный болушуңуз керек. Лидер, руководитель, мотиватор боло аласыз. Лидер боло аласыз, мотиватор боло аласыз. Инстаграмыңызды, личный брендиңизди ушунчалык так качайте, чтобы, мен сиз мага жагасыз, мен сиз менен чайлашкым келет. Я тоже хочу сиздин сетевой компанияңызга, инкрузиске кирем. Сиз менин чөйрөңүздө болом деп адамдар жөн эле сизди каалап сизге келип башташ керек. Азыр сетевой уровеньдин деңгээли башка. Инстаграмдан көрүп, Инстаграмдан адам жакса, сенден даже таш сатып алат адамдар. Таш сатып алат. Биринчи өзүңдү сатасың, в кавычках. Өзүң жаксаң элге, анан сенден аркаңда таш сатасыңбы, жоолук сатасыңбы, же сен менен чайлашуу кассасын сатасыңбы, же косметичка сатасыңбы, люди хотят быть причастны к тебе просто, и сенден сатып ала беришет. Мисалы мен мына Мерим Төлөберген Мирбектин аялы 2 жыл, 3 жыл мурун 80 миңдик комьюнитисин окугам. Потому что просто ал мага жагат. Ал бир бай аялдардын эле бир чөйрөсү болчу, мындайча айтканда. Клуб богатых женщин. Допустим, макияж боюнча курс сатты, өзү жаккан үчүн сатып алдым, окуган деле жокмун аны. Видите, адам жакса, анын аркасынан элдер бара берет, сатып ала беришет. Поэтому сизге азыркы мен сүйлөгөнүмөн вывод кылыңыз, анализ кылыңыз. Мен сизге, значит, айтып атам, Инстаграм личный бренд вам надо. Личный бренд, жеке бренд качать этишиңиз керек. Сон рилстер тартышыңыз керек, вайндар тартышыңыз керек. Курс ачпай эле, эч нерсе кылбай эле Инстаграмыңызды мощный прокачка кылып, алып барып, өзүңүз алып барып, жашынакай алып барып, рилстерди как раз таки, да, именно сон вайндарды, эмелердин баарын контентиңизди күчтөтүшүңүз керек. И как мотиватор. И через Инстаграм набор подписчиков кылып, вы должны полностью ошондо анан командаңызды өстүрө аласыз. Бирок обученияда курс ачканды дагы методологиясын, тарифтер кандай болуш керек, продюсер эмне жумушту аткарат. Мисалы үчүн сизге келиптир продюсер, бирок сизде түшүнүк жок, билим жок болгону үчүн, ай сен продюсерсиңби же СММщиксиңби? Эмне үчүн менин баракчамды жазып алып эле чыгып кеттиң? Кана курс, кана договор? Договордо эмнелерди жаздык? Договордо мен сага акчага эмнени төлөдүм? Кана боопункт деп эчтеке сурай албайсыз, потому что договор жок сизде. Өкөң акча берердин астында сүйлөшүп алган эмессиз. Эмне иш сен аткарасың, эмне иш мен аткарам. Эч нерсе жок үчүн, түшүнүк жок үчүн сиз ал келди, СММщиктин жумушун аткарыптыр, баракчаңызды упаковка кылыптыр, болду, башка эч нерсе жок. Же курс жок, же запуск жок, эч нерсе жок экен. И өзүңүз айткандай, дайыны жок. А ким күнөөлүү? Бул жакта күнөөлүүсүз. Потому что сиз азыр деген сага деген курс ачканга эрте, сен личный брендти дагы прокачка кыла бергиле, шашпагыла деп. Шашпагыла дегенде эмне үчүн аны менен кызматташып баштадыңар эле? Продюсер эмнеге келет? Курс ачканы келеби? Сатканы келеби? Антсам деген ал шашпайт экен да өзү. Анан ал менин энергиям менен дал келбей калды. Мен шашып атсам эле, эмне сен шашып атасың, шашмак экенсиң. Анан кое тур, сен личный бренд, элдер таанысын сени деди. Ошо ойдон эле токтоп калдым, чалсам эле ошо ойдон анан дагы бир толтура жумуштарды алып алган окшойт. Анан мага беш жаккан жок анан. Бул сизге опыт болду, потому что без, мындай да, запомните, без бумажки ты букашка. Без бумажки ты букашка. Ничего не можешь доказать. И ошондо жолугушуп атканда, кол алышып атканда, мен моуларды кылам. Бул числого чейин сен мага мынча рилс тартып бересиң, монтаждап бересиң, курсумду жазган жардам бересиң деп өкөң сүйлөшпөсөң, документ жок болсо, анда эч нерсе жок. Эми бул нерсе кандай десем, бул эми сизге опыт болду. Дагы эле сиз түшүнбөй элесиз да, эмне кылат, мисалы үчүн. Түшүнбөсөң далай жолу алданасың деген сөз бар. Ошон үчүн билим алып, өзүң подкованный болгондо өзүңүзгө да жакшы. Сиздин данность, по-моему, 1.7 белеңиз? 1.7. Жок, 1.7 звезда. Жок. 10-ноябрь 84. Ошо 1.7 сиз да. Миссия 7-1 сиз. Лидерсиз. Бетке айтып салат экенсиз, честная экенсиз, лидер экенсиз. Мен айттым, ушуну жазаш керек дегенсиз. Бат-баттан быстрая реализация. Идея келдиби, сразу жазашыңыз керек экен.
идеально хотите все сделать. Эме да признание хотите. Инстаграмда рилстерди тартып, подписчик топтоп баштасаңыз, элдин баары сизди таанып баштайт. Лайк басат, комментарий басат, ошондо сизде мактоолор болгондо энергияңыз да көтөрүлүп баштайт. Акча таппасаңыз дагы сиз вау, мен популярный болуп атам, подписчик топтоп атам деп сиздин энергияңыз көтөрүлөт да. Сиздин данность ошол да, мисалы үчүн. Сиздин данностьңыз ошол нерсеге каалайт. Личный бренд, эжеке сиздики личный бренд. Инстаграмыңызды личный бренд. Хорошо? Анан менде дагы бир суроо бере кетейинби личный бренд боюнча. Например, мен азыр 3 тармакта иштеп атам да. Бирөө болсо мектепте англис тилчи мугалиммин. Экинчи менин дополнительный жумушум это про саякат боюнча экинчи. А үчүнчү ушул аялдар менен иштешкен тренермин да анан. Мен кайсынысын прокачка кылышым керек ошондо личный брендке? Өзүңүздү личный бренд деп турбайбы? Вот я книгу написала, да? Ар бир адам бренд деп аталат. Ар бир адам бренд. То есть ар бир адамдын өзүнүн өзгөчө тараптары бар. Сиздеги болгон лидерлик сапаттар даң өзүңүз монтип жүргөндүңүз тетиги айымда жок. Ал байкуш чечим чыгара албай, саламатсыздарбы, сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, лох болуп каламбы, тупой көрүнүп калбаймбы деп ойлонгуча сиз даң жасап салган айымсыз да. Ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүгү болот. Вот я про это и написала книгу. Ар бир адам бренд деп, өзүнүн өзгөчөлүгү. Сиз дагы бир жолу айтып атпаймынбы? Мисалы үчүн мен азыр кечке мына Кундуз Таштанова деп инстаграмды прокачка кылып, подписчик топтоп атам. Анан мен 1 жылдан кийин отель ачып, же болбосо чайхана ачып, бизнес ачып кетсем, это же мой любой учурдагы менин инстаграмым, менин капиталым десем болот. Сиз мисалы үчүн айтып атасыз, сиз өзүңүздү прокачка кылышыңыз керек, өзүңүздү көрсөтүшүңүз керек, өзүңүз сүйлөшүңүз керек. Мотивационный рилстерди именно өзүңүздү көрсөтүшүңүз керек. Сизди көрүшүңүз керек. Вайндарды, сиздин сүйлөгөн сөздөрүңүздү, мотивацияларыңызды и так далее. Вот это и есть личный бренд. Чем вы отличаетесь от других? Элиза дегенде, Элиза Маназбекова, Элиза дегенби жана Караколдогу. Сепаратор менен май тартып атып, сары май тартып атып, рилстерди сүйлөйт го, ошол кызбы? Уй сабатып сүйлөгөн кызбы деп бир нерсе менен мы должны вас запомнить вас. А вас мобилограф, начинаете снимать. Но есть 2 категории мобилограф. Тупой мобилограф, который 5 миңге, 10 миңге отучился. Эмне тартайын, айта бериңиз, эмне тартайын. Экинчи мобилографтар булар наставничестволорду окуп, психологический курстарды окуп, өзүн прокачка кылып, улам курстарды окуп, өзүн мынтип көтөрүп, дайыма монтегендер уже башкачалар. Эмне рилстерди тартабыз, давайте момундай кылалы, момундай идея кылалы, ичиңизди тартыңыз, мынтеңиз, мындай туруңуз, мындай кылыңыз деп кичине мындай идеяларды берип, сценарий жазышканы жардам берген. Бул 2 категории мобилографов. То есть бывают разные сотрудники. Вот, анан азыр макул мобилограф Караколдон, Чолпон атадан алдыңыз бирөөнү, ал бакыш келет, бир рилсти тартам 500 сомдон, 1000 сомдон деп, анан эмне тартам, билбейсиз отурасыз. А вам нужно вот это планировать, идеи, контент, кандай кылам, эмне кылам. Өзүңүзгө полностью должны быть упакованные. Английский боюнча курс ачкым келбейт десеңиз, не хочу, кереги жок десеңиз, именно как лидер, как мотиватор инстаграмыңызды иштетишиңиз керек, потому что сизде инстаграмыңызды иштетип, популярность келип баштап, инстаграмдан жакшы рилстер залетать этип баштаганда, аяштар, туугандар, тааныштар, ошол коллегалар сизди прям сүйлөп, мактап баштаганда сиз вау деп, у вас данность такая. Мактоолор, ошол сыймыктануу сөздөрдөн энергияңыз көтөрүлүп, вау деп кайра күчтөнүп иштеп баштайсыз. Мен деген тиги групп эмеденчи инстаграмдан азыр чыгара берем да болушунчачы reels стористерди. Бирок мага көбүнчө менин аудиториям качан курс ачасың английский деген суроолор келе берет. Башканы сурашпайт. Эгерде сиз жүрөгүңүздө каалабасаңыз, кылбай элеңиз. Сизде күчтүү иштейт, тогда не подвал. Чуйка никогда не обманывает. Если ваша чуйка говорит, я не хочу десеңиз, мисалы үчүн мен айтып атам го, мен эч кимди продюсерлебейм, это неблагодарная работа. Кечке бирөөнү чыгаргыча өзүмдү чыгарам деп айтып атпайм ачык эле. Мен маркетологмун деп. Мен албайм эч кимди деп.
Тетиги Айнура Сагынбаева, Нуриза Бектурова, укмуш блогер, ырчылар келсе да эч кимди албайм. Репутациямды бузгум келбейт, потому что мен сиздей адаммын. Для меня менин атым, личный брендим важнее. Экинчиден, бирөөгө энергияңды коротуп, ошону чыгаргандан кийин анан ал неблагодарный болуп еще дагы бир нерсе деп сүйлөнсө, мен вообще не хочу. И үчүнчүдөн, мисалы үчүн, өзүңдү чыгаргандан өзүңө вложение кылган это всегда классная инвестиция. Мисалы үчүн, мен өзүмө вложение кылып, өзүмдү чыгарганда это всегда круто. Сизде болсо, эгерде сиздин жүрөгүңүз каалабаса, англис тилин үйрөтпөйм, мен мугалимдерге насаатчы болбойм. Мугалимдерге наставник боло аласыз. Эгерде курс ачканды сиздей болуп мугалимдер дагы алданбаш үчүн өзүңүз окуп алып туруп, мен силерге наставник болом 20 миңден, 30 миңден. Эч кандай продюсерлерге алданбагыла, монтип чыккыла деп ошол Караколдогу мугалимдерди үйрөтсөңүз болот анда. Инстаграмдарын өздөрү иштеткенди. Вот 30 миңден наставник болуп, ошолорго 20-30 миң, эми эгерде деңгээлим күчтүү кундус мен 50 миңден алам 5-өнү, 10 десеңиз, круто деп айтам. Эгерде кундуз мен 25 миңден деле баштай берейин, 20 миңден баштай берейин, 30 миңден баштай берейин, сенде болуп наставник болуп, пожалуйста, менден эмне үйрөнүп атасыз, алып иштей бериңиз. Мен айтып атпайм, пожалуйста, эгерде 20 миң, 30 миңден баштасаңыз, эмки потокто уже 40 миңге может көтөрөсүз. Уже 3-өнү, 5-өнү аласыз, үйрөтөсүз, мындай деп и так далее. Вот, көрсөтүп аларды элементарный инстаграмдарын иштеткенди, өздөрүнүн курстарын хотя бы чыгарып алганды и так далее. Вот. Эгерде курс англис тилин үйрөтпөйм, курс ачпайм. Эми англис тилин курсун ачсаңызчы, мугалимдердин курстары ашып кетсе 1000 сом, 2000, 3000, 5000дик да. Выхлоп көп, действие көп, акчасы аз. Андан көрөк 5-өнү 30 миңден алсаңыз, 5 3 180 миң, 200 миң мындай эле таба алат экенсиз да. Ушуну тактап алайынбы? Если мен ошо силерден наставничествону алып окусам, мендей болуп Инстаграм масштабка чыгайм деген мугалимдер толтура. Ошолорго наставник курсун сатып иштесем болот турбайбы тогда, да? Наставник кылдым сизди. Мугалимдердин насаатчысымын. Мугалимдерди онлайнга чыгарам деп туруп, мугалимдерге билбейм, макул онлайн 15 миң, офлайн 30 миңден ачып алып туруп, биринчи потогун менден окуп атып, параллельно өзүңүздү такшалып чыгарсаңыз болот. Алардан кейс результат чыгарып, экинчи потокту уже 20 миң, 40 миң кыласыз. Аларды ошо өзүңүздүн түшүнгөн деңгээлиңизде 15 миң, 30 миң окутуп атканда түшүнүүңүз менен жакшы окута аласыз. Аларга программа түзөбүз. Именно мугалимдер өздөрүнүн курсун жазып, элементарный күнүнө рилсын жазып, монтаждап, курс кантип жазыш керек. Алар сизден ошо курс жазганды, тарифтерге бөлгөндү, Инстаграмга чыкканды, иштегенди, мобилограф келсе аны менен кантип иштеш керек, СММ келсе аны менен кантип иштеш керек, ошол болгон билимиңизди берип үйрөтө аласыз. Эмне билимиңиз бар, ошол насаатчылык болуп кыла аласыз. Анан азыр англис тилинде курс ачып алып, англис тил курстары канча турат Кыргызстан рыногунда? 1000 сом, 2000, 5000 деп коелучу мейли. Билбейт экен просточу канча турат. 5 миңден 5 адамга сатам деп кечке 10 адамга саткыча лучше 3-өнү, 5-өнү 30 миңден сатсаңыз, уже 100-200 миңге чейин чистый таап атпайсызбы? И ошондон сиз мобилографка 10-15 миң бере аласыз, инстаграмыңызды иштетип, жакшы рилстерди тартып, Караколго, хотя бы Караколго постоянно таргет кетирип турасыз, 5 миң, 10 миң болсо дагы токтотпой. Ошентип иштетишиңиз керек. Башында ошентип иштеп, ошол нерселерди жасашыңыз керек. Вот именно ушул идеяны келген эмес да, айткан эмес, билген эмесмин. Азыр билип отурам сизден. Значит, менеджерлер сизди жакшы консультация бере алган эмес. Наставник болосуң, мугалимдерге насаатчылык ача аласың, биринчи 30 миңден, андан кийин Менин биринчи продюсеримди айтып атам мен. Ал продюсер эмес эле СММщик окшойт, инстаграмыңызды эле упаковка кылып туруп эле жок болуп кетиптир. Ортоңордо договор жок экен, мисалы үчүн эч нерсе жок экен, эмне кылып иштегенсиңер? Эми бул сизге опыт да зато. Ката кетирдиңиз, ошону инстаграмга упаковка кылып чыгарышыңыз керек. Мендей ката кетирбеш үчүн, силердин инстаграм үчүн, силердин бизнес үчүн, силер үчүн эч ким күйбөйт. Силер өзүңөр түшүнүп алгыла, кийин деле иштеп калсаңар деле, ким эмне жумуш аткарат, ким эмнеге эмне отвечать этет, билип алышыңар керек деп, мисалы үчүн. Сиз өзүңүз түшүнүп билип алган адам уже кийин деле иштешип калса деле уже эмесин эметпейт да уже.
четко договор. Мен буга отвечать этем, сен буга отвечать этесиң. Мындай деп эметип алышат. Түшүндүкпү? Түшүндүм, ооба. Чоң рахмат. Так. Бизде уже 2 саат, 2,5 саат консультация болуп кетиптир. Давайте последний, да, мен неме кылайын и Саламатсызбы? саламатчылык. Королева трактор дейт. Ой, я вас знаю, как вы? Хорошо. Сами как? Хорошо. А, Вы как, чем я занимаетесь? мен үчүн уялып отчет койбойм. У меня трансформация была просто, это, сбрила волосы. Да вы чего? Да, Как вы, как ваша дочка? хорошо, у нас вторая операция была, уже лучше дочки. Сына родила, Вау, замуж вышли, что ли? да. Вы же, по-моему, 6, да? Нет, 4. Канча эле? 04/04/1983. Прикольно, я рада. Бешик болуңуз бек болсун. Чем заняты сейчас? Эмне иштерди кылып атасыз? Азыр вот в декрете я хотела себя прокачать, ошо личный брендке сизге барып, сиз менен иштесемби деп ойлогом, ошо кайсы жагына окусам деп. 4-2. Вам нужно себя О, классно! Королева тракторов. Девочки, берите Эдешку. Мен азыр презентация кылып албайм, но то, что я сейчас готовлю, это точно про нее. Потому что 4 это трансформаторы же. Кто ваш менеджер? Айзана вроде бы. Айзана, да? Ага. Так, Айзана, напишите мне, сизде менин номерим бар го? Да. Мне в личку напишите, да, мне в личку напишите, потому что я сейчас готовлю продукт, личный бренд будет внутри, и именно там и психология, личный бренд, и заработок. Вообще классно, блин. Я сейчас не могу об этом говорить, потому что у нас скоро будет презентация, но это будет просто вау. Вы сейчас в Бишкеке? Да, я вот недавно только приехала в Бишкек обратно. Бишкек, если вы в Бишкеке, эмдиги жумага запишитесь ко мне на трансформационную игру. Ко мне на 2 часа. Да, трансформационную игру ко мне запишитесь. Я еще обучение прошла у Гузат Батыркулова. Вау, круто. Наставничество бүттүм. Ага. И как Классно. раз я еще хочу обучиться еще больше. Ну себя все прокачать тогда. хочу. Да, вам надо Инстаграм прокачивать тогда. Вам надо Инстаграм. Да. Гүлзатче мага чейин 5 продюсер алмаштырган, насаатчылыкка келди. Я ее полный упаковала, азыр вот она квартиру купила же. Да, говорила она про это. Да, она это говорит всем, за что я ей благодарна. Она молодец, она сейчас тынбай өзү иштеп атат, ошол воронка, ошол системалар менен эле. И если вы отучились, если вы это все круто, тогда вам нужно и личный бренд прокачивать, вам нужно разборы свои продавать онлайн, офлайн и брать на сопровождение. Приходите на наставничество. Хорошо, обязательно. Я тогда напишу. Можно спросить, Гульзат Батырканова, она что делает? Нам тоже к ней Это квантовая психология. Квантовая психология. Все, посмотрим. Кундузайым, разычылык. Сиз аябай мыкты адамсыз. Номер 1. Атыңар тарыхта эми алтын тамга менен жазылып калсын, Кудай буйрса. Чоң ыраазычылык. Көптөгөн адамдарды окутасыңар. Ошо окууңар сиңимдүү болсун баарына. Майлуу сүрөт болсун. Ким эмне максат кааласа, ошо максаттардын баарына жетсин. Масштабка чык. Дүйнөгө аялдарды окутуп. Рахмат, сизге дагы ыраазычылыктарды билдирем. Вы молодец, что отучились. Вам нужно упаковывать себя и өзүңүздүн разборлоруңузду офлайн, онлайн продавать. Потому что я себя сейчас как психолога запускаю, и у меня там онлайн, офлайн, трансформационные игры, консультации, вот это все выстроенная система. Бүгүн эле утром психологка полная стратегия жазып бердим, бир саат. И ошол жактан онлайн, офлайн разборлорду кылып, вы должны брать на сопровождение людей, месяц хотя бы 2-3 брать, от 50-100 тысяч и так далее. Я вижу, что вы можете зарабатывать 200 миңге чейин. Айына 200 миңдик жөн эле таба аласыз өзүңүз эле. Вам нужно вот это
систематизировать, понять, как это делается. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Всё, я вас жду на VIP-наставничестве. Обязательно мне напишите на WhatsApp. Ага, Приходите на трансформационную игру, да, проконсультирую вас. Пошел. Хорошо. Спасибо Так, большое. ага, вроде бы все, да, Аймдар. Мне очень понравилось с вами сидеть 2,5 часа. 2 саат консультация силермен кылган мага жакты. Давайте дагы консультация кылсак болот. Может, эртең кылсак болчу да экен, если кааласаңар. 13 экен, эртең пятница. Можем завтра тоже 8 или 9 сделать консультации. 9, да, наверное, после Орозо. Завтра тоже можем сделать консультации. Он үчүндө можно сделать консультации. Кто хочет на личную консультацию, можете тоже через менеджеров записаться. Трансформационный оюнга, онлайн, офлайн насаатчылыкка. Кто хочет личный. Мен өзүм ошондой айыммын да, личный барып секреттерим личный айтам да. Кээ бир ошондой го, мен өзүм ошондоймун. Хотя все думают, что я открытый человек. Нет, я интроверт, конкретный, закрытая я. И ким личная консультацияга хочет, можете записаться. Трансформационный оюнга со следующей недели можно записаться. Эртең дагы ушундай зум разборлорду, суроо жооп консультацияларды кылганга даярмын во время Орозо. Я готова давать. Мисалы үчүн бүгүнкү жоопторумда, бүгүнкү консультацияларымда я говорю, как оно есть, честно. Я не могу иллюзии продавать, поэтому как оно есть эле айтам. Келиңиздер, менеджерлер менен байланышыңыздар. Так, 15-нде бизде наставничество башталат, онлайн, офлайн, 3 ай, 6 айга чейин бөлүп төлөө бар. Именно Орозодо болгондуктан онлайн тариф 50 000. Это, я считаю, что 2 айга очень даже дешево, учитывая мой опыт, стаж. Столько всего я даю. И офлайнда жеке иштешүү, экөөбүз жолугушуп эле, эч кандай зумдар жок эле, может быть, трансформационный оюндар болот ичинде, все включено. Сиздин запроско жараша иштешебиз. Полный со мной 2 месяца сопровождения, работа. Вот. Өзүм карап жетелеп иштешем. Психологиялык тараптан өзүмдүн полный личный бренд, Инстаграм, как свои консультации, разборы продавать, как вести вот это все, контент. Даже СММщик нанимать эткенде дагы ага эмне деш керек, ага кантип бир айга план бериш керек. Полностью все то, что я делаю, я этому даю, обучаю. Күтөм сиздерди. Консультация өзүмө да жазылсаңыздар болот. Мне понравилось, поэтому я завтра тоже хочу сделать такие консультации. Эртең дагы ушундай консультациялар болот Zoom'дан. Классная возможность, өзүңөр да чыгып суроолорду бере аласыңар. Баарыңарга ыраазычылык билдирем. Всех вас люблю. Отправьте всем уроки, пожалуйста, по личному бренду. Система, воронка деген 3 сабакты жөнөтүңүздөр, айымдар. Кыздар, көрүп чыксаңар болот. Система, воронка и личный бренд боюнча сабактарды. Упаковка боюнча сабак орус тилинде мощный сабакта. Ошону көрүп алсаңар, бир 20 мүнөт убактыңар бөлсөңөр, инстаграмыңарды упаковка кылып койсоңор, сторис алып барбаган күндө дагы сатып турат. Воронкалар бар встроенный. Упаковка Инстаграм. Все, всем рахмат, барыңыздарга рахмат. Всех вас люблю. Орозуңар кабыл болсун.